Ардактуу угармандар, саламатсыздарбы? Спутник Кыргызстан радиосунда адаттагыдай эле Кеменгер программасы, аны мен Айтурган Сатиева алып барам. Бүгүн биз сиздер менен кыргыз элинде кеңири буга чейин айтылып жүргөн, азыркы учурда бир аз баягы өзгөчө жаштарга бир түшүнүксүз болгон олуячылык, санчы сынчылык тууралуу сүйлөшөлүп атабыз. Тагыраагы бул эмне болгон феноменби же кандай деп айтсак болот? Олуялар негизи эле ким болгон, ушулар тууралуу да кызыктуу маек болот. Ал үчүн бизге Бак Дөлөт коомдук фондунун жетекчиси, кыргызстануучу Мелис Мураталиев агайыбыз келип отурат. Агай, саламатсызбы? Сизди студиябызга чакырганыбыздын себеби жогоруда мен айткандай, ушул негизи эле олуя деген ким? Азыркы учурда мисалы олуя десе бир көз ачык сыяктуу түшүнөбүз, же дагы бир башка да. Анан мына ушул акыркы соңку учурдагы президент Садыр Жапаров президент болгон учурдан тарта бизде жанагы жети аке же болбосо көлдөгү акелер тууралуу да мындай бир жаңыланып, кайрадан ал тургай бир театралдык оюн зоок сыяктуу бир көрсөтмөлөр чыгып, элдин эсине кайрадан ошол жети аке келе баштады да. Аларды да биз ойлоп, же болбосо могу парламенттик шайлоо болгондо эле ар кимиси өзүнүн бир тээ түпкөрдөгү бир аталарын алып чыгып олуя болгон, тигил олуя болгон, бул негизи эле ушул олуя, анан санчы сынчы деген кыргыздагы булар эмне? Кесиппи, феноменби же кандай деп айтсак болот? Кимдер болгон булар? Коомдо орду эмне иш кылышкан? Рахмат. Биринчиден чакырганыңарга чоң рахмат. Анан ушундай темада сөз кылабыз деп силердин кызыгып ортуп атканыңар мен үчүн абдан таң калыштуу. Неге? Спутник радиосу. Анан негизи эле могу кыргыз дүйнөсү өтө керемет дүйнө да. Кыргыз дүйнөсү дегеним бул бүгүн биз кыргыз болуп туруп канчалык деңгээлде кыргыз экенибиз бул чоң суроо да. Анан ошо кыргыз таануу багытында мен көп жылдан бери иштеп, изилдеп да келатам, анан сабак берип, лекция, семинар өткөрүп жүрөбүз, баягы билим жайылтуу боюнча, салттуу билимдерди. Анан ошол биздин багытта ошо кыргыз таануу деген программада өзүнчө касиет дүйнө деген бир чоң темабыз бар да, блок деп койсок болот. Ошол жерде касиет деген, касиет дүйнө бул өзгөчө бир сыр дүйнө, керемет дүйнө дейбиз. Адамдын бүгүнкү жашоодогу адамдын акылына сыйбаган, же болбосо адам түшүндүрө албаган кайсы бир деңгээлде. Анан эң кызыгы бүгүнкү замандын эң бир алдыңкы жетишкендигинин туу чокусунда турган илим деп коебуз го, илим дүйнөсү. Ошо илим дүйнөсү өзү түшүндүрө албаган бир керемет сыр дүйнө, бул касиет дүйнө. Ошол касиет дүйнөнүн ичиндеги бир өзүнүн бир чоң орду бар, бул олуячылык, бул касиет деп таанылат да кыргызда. Эми олуя деген ким? Жакшы суроо берилди. Биринчиден мен ошо олуячылык жөнүндө айтарда мындай бир тактык иретинде түшүнүк бир сөз айткым келип атат. Мисалы, бүгүн биз олуя деген сөздү адабиятта да колдонбой калдык. Күнүмдүк турмушта колдонсок дагы аны бир тиешелүү темада колдонобуз. Эң кызыгы бүгүн дин жаатында көбүрөөк пайдаланат түшүнүк. Олуя машаяк деп илгеркилер айтып койчу, же болбосо олуя адам экен деп мындай дин аалымдары, дин багытындагы адамдар ошол олуя деген сөздү бүгүн колдонуп жүрүшөт. Бул эми баягы бир өзгөчө касиеттүү адам катары, же болбосо мындай бир катардагы адамдан өзгөчөлөнгөн, мындай бир акылдар эметине көбүрөөк басым кылышат да, олуя адам деп. Биз ушул олуячылык касиетти изилдеп көргөндө бул жерде бир кызык нерсе бар. Мисалы, алыс барбай эле коелу, мен бизге таанымал болгон кыргыздын мисалы жарасынан тарыхында белгилүү болгон, мисалы алыс барбай эле эң эле жакынкы аты мындай жалпы кыргызга таанылган олуячылыгы менен белгилүү болгон Калыгул, бай уулу Калыгул олуя деп айтылып жүрөт. Бул биздин адабиятта дагы, биздин санжырада дагы, эми тарыхта албетте ал кездеги тарых илими бул кишини өзгөчөлөнтүп илимий багыт менен изилдеген эмес. Бирок ошол илимдер академиясына фольклор жаатында ал кишинин айткан сөздөрү бүт жыйнагы менен топтолуп, кийин китеп да болуп чыкты. Ушул киши жөнүндө айткым келип атат. Олуячылык деген эмне экенин билиш үчүн. Мисалы, биздин түшүнүгүздө олуячылык бул чоң керемет касиет. Касиет деген өзү эмне деген бир суроо да. Бир башында ошол жөнүндө айткым келип атат. Касиет бул өзгөчө бир күч. Бул адам өзү каалап аны окуп билип үйрөнө албайт. Аны базарга барып сатып албайт. Аны мындай бир
кыскасы мындай, бул буйруктуу адамдарга берилет, тандалган адамдарга берилет. Анан ким тарабынан берилет, албетте тагдыр тарабынан, тагдыр буйруп деп коебуз, Кудай буйруп деп коебуз. Бир жараткандын бир буйругу менен бериле турган бир өзгөчө бир күч десек болот, өзгөчө бир сапат десек болот, касиетти. Анан ал кандайча берилет, кандай тандалат, бул өзүнчө бир чоң сабак. Эми ага токтолбой эле коелу. Мисалы мен жогоруда айткан ошо Калыгул Олия жөнүндө айткым келип атат да. Анын жашоосун, турмушун иликтегенде эле ошол олуячылык касиетинин өзгөчөлүгү билинет. Мисалы, жалпысынан олуячылык эмне деген касиет дегенде, касиеттин түрү да көп да. Мисалы, манасчылык касиетибиз бар бизде. Төкмөлүк деген дагы бир чоң касиет. Өткөндө ошо Спутник радиосунда айтып кетти эле, бир Туганбай Абдиев болуш керек эле, туугандары айткан экен. Ага түшүнөн аян берип туруп, анан ошо түшүндө бир белги болгондон кийин ал төкмөлүгү ачылып кеткен. Төкмөлүк бул чоң касиет алды. Аны жөн эле үйрөнө албайт. Жана жамакчылык деп коебуз го, сөз уйкаштын келтирип, анан ошентип өрчүтө туруп өнөр кылса болот. Бирок нукура төкмө акын болуу, бул дагы бир касиет да. Манасчылардан кем эмес. Манасчыларда эле өзүнүн жолу, багыты бар дегендей. Анан эми олуачылык бул эмне касиет? Мисалы, манасчылык касиети билебиз, бул манас дүйнөсүнүн каармандарына кабылып, анан бир даамыбыз тийип, аяктан бир буйруктуу түрдө бир мындай бир насаат алат. Манастан болобу, Бакаятадан болобу, баянды айта жүрүү багытында. Анан ошентип анан алар манасчы болуп калат. Дастан айтып, манас айтып, манасчы болуп калышат. Төкмөлүк дагы анын өзүнүн бир чоң милдети, касиети бар. Ал көбүнесе ошо акты жайылтуу деп коебузбу, же болбосо мындай актыкты, акыйкаттыкты, калыстыкты айтуу. Эл менен бийликтин, падыша менен букара элдин ортосунда бир көпүрө болуу. Ошол элдин мүдөөсүн жеткирүүдө ошол мындай бир эч нерседен тайманбай, акты ак, караны кара деп айтуудан, мисалы, төкмөлүк касиеттин бир чоң өзгөчөлүгү да. Ал эми олуачылык бул көбүнесе биз билебиз, эгер кыргыз дүйнөсүнөн алып карап көргөндө, бул келечектеги боло турган окуяны алдын ала айтуу. Келечекти эч ким билбейт, эч ким айта албайт. Бирок олуялар айткан экен. Анан бул жерде так түшүнүш керек. Бул жерде адамдын акыл дараметине эч тиешеси жок бул нерсе. Келечекти айтуу. Адамдын ушундай бүгүнкү күндө келечекти болгоолоо же болжолдоп айтуу, прогнозирование деп коет. Бул акыл дараметинен келип чыккан аналитиктер, иликтөөчүлөр. Алар келечекти айтат. Мисалы, быйыл жалпы дүйнөдө ушундай болуп атса, экономикалык жаатында же саясий жаатынан да келечекте алдыңкы бир 5-10 жылда мындай болушу мүмкүн деп алдын ала алар болжомолдоосун айтат. Бул акыл дараметинин келечекке карата болгон өзүнүн иликтөөнүн жыйынтыгы. Ал туура болушу мүмкүн, кээде так чыгышы мүмкүн, кээде бир аз жаңылышы мүмкүн. Бирок келечекке карата болгон бир иликтөө себеп. Бул акыл дараметинин күчү. Ал эми олуячылык акыл дараметине таянбаган, же болбосо андан тышкары болгон, келечекте буйруктуу боло турган ишти алдын ала айттыруу. Анан олуялар өз каалоосу менен айтпайт аны. Бул жерде бир чоң өзгөчөлүк кыргыздын олуячылык, кыргыздын түшүнүгүндө деп коелу. Олуячылык касиет бул адамга буйруктуу боло турган, алдыда боло турган окуяны мындай эркинен тыш күчкө салып айттырат. Адам өзү каалап айтпайын десе дагы, эл түшүнөбү, түшүнбөйбү деп ичинде уйгу туйгу болуп атса дагы, буйруктуу түрдө айттырып салат. Бул жерде бир окшоштукту айткым келет. Мисалы, манасчылык касиет жаңыдан орун алып атканда адамда, жанагынтип аян берилип, белги берилип, анан касиет конуп атканда, адам уйгу туйгу болуп түшүнбөй өзгөчө жашкыракта болот да бул нерсе манасчылыкта. Бир балакатка толуп, бир 12-ден 15 жашка чейинки бир экинчи мүчөлү жаңы башталып аткан куракта болот. Ошондо адам көп кыйналат, жаш манасчылар. Эмнени айткысы билип билбей, түшүнүп түшүнбөй, кабары жок жерден эле анан мондай куюлуштуруп сөздөр кетип эле анан бир чоң дастанды эпосто айтып атпайбы. Анан ал жерде айткысы келбей атса да болбой, бир чоң күч көкүрөктөн тиреп чыгып айттырат сөздү. Эркинен тыш. Манасчылык жаңы козголуп мондай бир калптан электе ошондой күч сүйрөйт. Олуячылыкта да ошондой. Олуячылыкта ал жерде адам өмүрүнүн аягына чейин, мына карыган убакта деле өзү каалап ошондой бир буйруктуу сөз келип атса, аны тыйып айтпай кое албайт. Айтыш керек. Түшүнөбү, түшүнбөйбү, учуру барбы, жокпу, эгерде белги келип атса, ошол жерде дароо айтып коюу, бул олуячылык бир касиеттин өзгөчөлүгү. Ал жерде ал адамдар түшүнөбү, жаман көрүп калабы, көңүлүнө тийип калабы деген эсептеши жок. Олуялардын тагдыры жашоосунда эң оор тагдыр олуялардыкы. Себеби алардын
милдетине келечекти айтуу, келечекте буйруктуу боло турган ишти айтууда ал келечектен эч ким кабары жок, эч ким билбейт да. Аны биринчиден көбү түшүнбөйт. Экинчиден жагымсыз кабарды айтканда эл сүйбөйт аны. Көп учурда жамандап, тилдеп, каргап, мындай бир эме кол көтөрүп сокпосо да, бирок көп учурда эл жактырбаган нерсени айттырат. Себеби ал буйруктуу нерсе. Анан ошондой нерселер мисалы Калыбулдун жашоосунда көп болгон. Калыбул өзү өмүр жашоосун айтсак 1785-жылы төрөлгөн экен, 1855-жылы бул дүйнөдөн кайткан экен. Мындай өтө көп деле жашап алыптыр, орто жаштан ары өтүп, мындай жакшы эле жашаптыр, бирок өтө көп эмес. Анан байкап көрсөк, жыл эсептери боюнча бул Орусиялык падышалык Орусияга кошула электе кездеги. Баягы Кокон хандыгынын доорунда жуңгарлардын доору бүтүп, анан Кокон хандыгынын доорунда жашаган мезгилде экен. Мисалы китебинде мындай бир учурлар кезигет да. Калыбул көбүн эсе биз билебиз, могу акыр заманды көп айткан. Тар заман деп коет. Анын айтымында ушинтип адамдын пейили кетип, заман таарып, ушундай бир өзгөрөт экен жашоо, эл кыйналат, баары кыйналат, бир шумдук нерсени айтып, ал кезде баягы бейпил тынч жашоодо жашаган кыргызга ал нерсе жагымсыз болгон. Көбүн учурда элдин көбү жактырчу эмес. Ушул киши келип эле ар кайсынын баары акыр заманда айтып эле элдин баарын акыр эмес, мындай тар заманда деп айтат да. Ал учурда алар үчүн бир акыр замандай эле сезилген да. Анан ушунун баарын коркутуп отурбай, бул дегиле ол эми баягы өзү ол уямын дебейт, анан элдин көбү баамдагандар ол уячылык касиети бар экен деп айтат. Анан ошентсе да элдин көбүндө мындай бир күмөн ой жаралган окшойт. Себеби китепте ошентип жазылып турат. Бир күнү казактын бир касиеттүү Бөжөй деген бир чеченди чакырат экен. Өзү касиеттүү адамдар бири-биринин касиетин колдоочуларын көрөт экен да. Анан ошол касиетти алып жүргөн адамды башка касиеттүү адам алыстан таанып, же болбосо мындай кадимкидей сезет да, бунун касиети бар экен, дарамети бар экен, жөн айткан жок дегендей сыяктуу. Кыскасы, биздин эле кыргыздар сынап көрөлү дептир Калыбулду. Чын эле ушундай бир касиет менен айттырып атабы келечекти элдин үрөйүн учуруп, же жөн эле оюндан чыгарып эле жөн эле бизди баягы коркутуп атабы деген бир ушундай бир күмөн ой болуп, анан атайлап да билбейт экен да Калыбул качан өзүнүн баягы касиети менен келечекти качан айтарын. Анан мындай деп дайыма бир даярдык көрүп туруп, анан ушундай бир эл чогулган жерде ушундай бир ар кандай иш-чараларда Калыбул баягы эме кантсе дагы баары бир сыйлуу адам экен, себеби Ормон менен сен деп сүйлөшкөн киши экен. Анан ошентип эгер Кокус Калыбул ушундай бир тар заманда айтып баштаган учур болуп калса эле, дароо ошондой бир элге билгизбей атайын ошо казактын бир Бөжөй деген чеченин мындай бир думана сыяктуу кийинтип, эл тааныбагандай кылып туруп, анан акырын ошону угузуп көргөзүп, анан сынаталы дептир. Анан бир күнү ошондой бир той аштын биринде ушундай бир сыйлуу ак өргөдө, боз үйдө төрдөн орун алып, ошо Калыбул ушундай бир тар заманда айтып баштаган экен. Анан ошондо баягылар камданып жүргөн нерсесине Кудай берди деп туруп, анан жана Бөжөй деген чеченди атайын думана кийимин кийип тааныбагандай кылып, болбосо ал дагы аябай кадырлуу кыргыз казакка таанылган адам экен да. Анан алып кирип, сөзүн тыңдап, анан өзүңдөн сөзүңдү айт, сынап көрчү, бул чын эле. Кечириңиз ага, Бөжөй менен Калыбул тааныш болгонбу ага чейин? Тааныш болгон да, албетте. Бири-бирин тааныган адамдар. Анан ошол Бөжөй чечен боз үйгө кирип эле, тиги баягы киргизген кишилер сыртта карап күтүп отурат, эми күткөнү калды, эми кирип угат экен сөзүн, анан айтар экен десе, кирер заман атып чыгыптыр тиги Бөжөй чечен. Токтобостон. Эмнеге? Атып эле андан ары боз үйдөн ары кетип, анан тигилер аркасына барып, эмне болду сага? Эмне болду деп сураса, анан мынтип айткан сөзү бар экен. Бул жерде китептен окуп берейин. О карагым дейт. Ол калакеңдин экиинде эки периште ойноп отурат дейт. Ону менен адам пендеси айтыша алмайды дейт. Бул жерде ошол чечен дагы бул чоң касиет. Чечен деген биз бүгүн айтып атпайбызбы? Чечен деген бул жөн эле сөз өнөрүн өздөштүргөн, мынтип куйкум сүйлөгөн, жок, чечендик касиет бир аз аны да бар, бирок анын түпкүрүндө эң өзгөчөлүгү чечен сөздүн түйүнүн чечип сүйлөйт. Чечендик касиети бар адам, чечен адам, сүйлөп аткан адамдын эмнени сүйлөбөсүн, анын ниетин окуйт. Ой максатын билип коет. Оюндагы ниетиндегисин айтып атабы, же жөн эле айтып атабы, ошону сөз түйүнүн чечип сүйлөйт. Сөз түйүнүн чече билет деген ошол касиет чечендик. Анан жана Калыбулду сынаткан ошол болуп атпайбы?
жөн эле таптап сүйлөгөн кишинин баары эле чечен эмес. Чечен же болбосо аябай сөзмөр адамды чечен деп коебуз. Жок, сөзмөр ал башка. Ал сөз байлыгы бай адам. Чечен деген башка. Анан ошо чечен атып чыгып алып, анан жана айтып айткан чоң касиет. Анан бөжөй айтып атпайбы, бул киши жөн киши эмес, бунун экиинде периште отурат, ошону айт деген айтып атат дейт. Бул өзү сүйлөгөн жок деген сөз. Иинде периште отурат деген бул өтө чоң сыйкыр да. Анан көрсө бул өзү олуячылык, бул жерде биз изилдеп көрсөк, буйруктуу боло турган нерсени айткан адамды олуя дейт. Анан бул жерде эми динди кошуп айтпасак болбойт, себеби динде эми биз баягы салттуу ислам динин тутунган эл катары, ислам бизде да тамыр алып бир топ, биз ислам дининин ичинде ислам дини менен жашап келаткан эл катары, анан бул жерде бир түшүнбөстүк келет. Мисалы, динде айтылат, келечекти адам билбейт, мүмкүн эмес. Келечекти бир Кудай гана билет. Болду. Эгерде кайсы бир адам келечек жөнүндө сөз айтып атса, анда билип койгула, бул шайтандын кишиси деп, бул азгырык, бул аны шайтандар сүйлөтүп атат, азгырыктар, жин, шайтан деп коюшат. Булар сүйлөтүп, ушинтип элдин баягы башын айлантып, ушундай бир бузукулук багыттагы мындай бир иштердин бири катары каралышат да. Бирок мен айткым келип атат, жөн эле логикалык себеп ойлонуп көрсөк, өзү келечекти Кудайдан башка эч ким билбейт. Бирок Кудайдын буйругун адамга ким жеткирет? Кудай өзү адам менен түзмө-түз сүйлөшпөйт. Мисалы, пайгамбар дагы ортосунда, Кудай менен пайгамбар ортосунда ортомчу бар, периштелер. Ошо периштелер, Жебирейли периште, мисалы, Мухаммед пайгамбарды айтсак, жашоосунда 10.000 жолудан ашык пайгамбар менен сүйлөшкөн экен. Демек, Кудайдын адамга берген насаатын, адам баласына жалпы эле бере турган насаат, акыл, сөзүн периштелер аркылуу жеткирип, пайгамбар ал сөздү угат. Кудайдын өзүнөн укпайт, периште аркылуу угат. Бул динде айтылат. Анан эгерде адам менен Кудайдын ортосуна байланыш периштелер аркылуу жүргүзүлүп атса, бул жерде олуячылык касиети биз көрүп атабыз, байкап атабыз, касиеттүү адамдар айтып атат. Экиинде эки периште отурат, ошону айт деген айтып атат деген. Демек, буйруктуу боло турган нерсени периштелер айтып туруп атат. Анан бул жерде эч кандай азгырык, жин, шайтан деген маселе жок. Бул жерде тескеринче олуячылык деген бул Кудайдын буйругун түздөн түз элге жеткизчү адам. Бирок ал пайгамбар эмес. Пайгамбар деген ал башка деңгээлде адам. Бул адамдык касиеттердин эң туу чокусунда пайгамбарлык касиет болсо, андан кийинкиси эле менин түшүнүмдө бул олуячылык касиет. Себеби пайгамбардын бир чоң дарымети бар. Ал Кудайга суроо сала алат, суроосуна жооп ала алат. Олуячылыкта андай жок. Олуячылык касиет. Бир гана буйруктуу кабар келгенде периштелер айтып турат дагы, аны алып дагы жеткирет. Анан каалайбы, кайсы учурда кандай жерде айтылат, ал сөзсүз аткарат. Аткарбаса өзү кыйналат, касиеттин өзгөчөлүгү ушул. Пайгамбардын дарамети андан кыйлабайды. Эми олуячылыкка келет. Мисалы, эгерде калыгул өзүнүн оюнан ойлоп таап, же болбосо дин алымдарынын айткан боюнча келечекте адам айттыра албайт, демек аны жин, шайтан айттырат деген логикага салса, анда бирок калыгулдун оозунан чыккан сөздүн баары ишке турмушка ашпады. Буйруктуу нерсе да, аны биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бирок болду да. Боло турган нерсени болочокто бир гана Кудай билет. Периштелер да биле албайт, шайтан да биле албайт. Шайтан өзү Кудайга кызмат кылган адам да. Адам дебедим, ал периште да баягы. Ал дагы Кудайдын буйругусуз эчтеке жасай албайт деген. Мисалы, бул диний түшүнүктөн улам. Демек, олуячылык бул чоң касиет. Буйруктуу нерсени алдын ала боло турганда, анан эң кызыгы, аны ал келечекти сен эч өзгөртө албайсың. Ошол кабарды алып, аны менен макул гана болушуң, башың ийишиң керек. Болгондо даярдануу багытында гана сен жеңилдик аласың деген сөз да. Мисалы, калыгулдун жашоосунда көп ошондой учурлар болгон. Мисалы, калыгулдун мындай сөзү бар экен. Ошондой ишти эл билбейт, калыгулду тим билбейт. Ушул акыр заманда мейли менен жамандасаң болбоймун дейт. Кийинки акыр заманды айтмайынча тойбоймун. Мейли жаман көрө бер, дегиле айтпай койбоймун дейт. Оң жагымда ишим бар, ошолорду айткын деп оюма салган кишим бар дейт. Байдын улу калыгул, баштаганы мына бул. Сөзүм кала төзүм жок, айтып турсам көңүл ток. Ошо кезек бир кезде айткан кебим иштешер, ошондо мени эстешер дейт. Бул учурунда өзү айтып да жүргөн. Аны жанагынтип айтса жаман да көрүп атпайбы, ошондо айтып атпайбы, мени жамандайсыңбы, урушасыңбы, мен баары бир айтчумду айтам дейт. Себеби айтып атат, оң жагымда ишим бар, ошону айткан сөздү мен айттырам. Бул менин жолум дейт. Анан айтып атат, учурунда мени түшүнбөйт. Кийин заман келгенде ошондо ошол сөз иш болот. Анан ошондо мени эстешет деп атпайбы.
Бул касиеттин өзгөчөлүгү ушунда экен. Себеби бул Калыгулдун өзүнүн чыккан сөзүнөн экен да. Мисалы Калыгулдун ошол учурда биз орустар менен кошо жашап калып, орустарга баш ийип, эмне болгон заман болоорун алдын ала ошондо эле айткан экен. Анын жөнүндө баарыбыз билебиз. Анын баарына мен токтолбой эле коеюн, бирок бир кызыктуу нерсе бар. Мисалы, мондай деген сөзү бар экен да, бир эле сөз. Ошо орус заманы келгенде, бул ак падышанын, ооба, ак падышанын, баягы падышалык Орусиянын. Мондай сөз бар да, баш аяк болор, аяк баш болор деп, баягы толтура саптын ичинде ушул эки сап кетет да. Баш аяк болор, аяк баш болор дейт. Бул жерде мындай толугураак айтканда, заманың бузулар, калк кысылар, заманың бузулар, баш аяк болор, аяк баш болор дейт. Ушул сөздү бир укканда мындай түшүнбөйсүң, жеңил сөз катары кабылданат, бирок карап көрсөк, баш аяк болуп, аяк баш болгон заман болду да бизде. Мен дагы кошот элем ушул сөзгө. Анын илебин ушул күнгө чейин тартып атабыз. Бул эмне деген сөз? Бул элге баш көз болчу, башчы болгон адамдар, мындайча айтканда, башчылыкка жарай турган, башчылык дарамети бар адамдар коомдун аягында болуп калат. Эч нерсеге жарамсыз катмарга айланат. Ал эми тескерисинче коомдун эң ылдыйкы катмары аяк деген эми баягы эң чубал эптеп, баягы күнүм өтсө деген өзүнүн турмушун тирилишин эптей албагандар да, ошол аяк боло тургандар анан келип элдин башына келет. Аяк баш болор деген сөз ошол да. Муну биз ошо орус доорунда, кийин советтер заманында муну көрдүк. Себеби элге баш көз болчу адамдардын көбүн баягы замандын, саясаттын баягы кызыкчылыгы дейбизби, же саясаттын жүрүшү менен көбү атылып кетти, көбү кесилип кетти. Анча-мынча аман калгандар болсо коомдун бир керексиз катмарына айланды. Мисалы, жөнөкөй эле бир мисал. Манас темасын көтөрүп Зияш Бектенов менен Ташын Бажиев, ошол эле Карасаевтар жандал бастап өзүнүн өмүрүн сайып, ошол багытта иштеп келатканда, аларды ошо 30-жылдар репрессияда аларды кесип, силер улутчулсуңар дегенде мындай деген шылтоо менен кести дагы. Ташын Бажиев түрмөдөн каза болуп калды. Зияш Бектенов 10 жыл кесилип, 10 жылдан кийин чыкты, бирок дагы бир топ жылга чейин акталган жок. Баягы соттолду деген, эл душман деген каралоо менен аны жумушка албай, өзү илим кесибинин кишиси болгондо, адис болгондо, аны жумушка албай, анан кийин 60 жылдын аягындабы, 70 жылдары акталды, ал убакта анын жашы бир топ өтүп калган. Ошондо бир аз иштеп калыптыр дейт, бирок иштегенде деле ошондо эстегенде ыйлап көзүнө жаш алып мындайт. Албетте, себеби адамдын өмүрү бүт кыйылып калды. Булар керексиз болуп калды. Болбосо эмне деген асыл адамдар эле. Мына ошол жөндөгү сөздөр. Анан карап турсаңар, анча-мынча тың болуп мындай мамлекетти жөнгө салып өнүктүрө турган адамдарды анча-мынча совет бийлигинде да жок кылып, анан ушу Москвага макул болуп, анын айтканын, анын сөзүн эки кылбай мындай аткара тургандар ыңгайлуу болуп, анан ошондой адамдар бийликке келе баштады. Бүгүн дагы бийлик башында мен жамандабайын, бирок биз көрүп турабыз да. Татыксыздар көп келип атат. Ошол жана коомдун аягы баш болуп, башы аякта жүрөт. Керексиз болупчу. Мисалы, ошол эле билим агартуу багытында, билимкөй, ажискөй, мисалы, окумуштуулар, интеллигенция кайда калды азыр деген эле сөз да. Дагы бир кызык нерсе, эми сөз көп. Мисалы, бул жерде эң кызык. Олуялар убагында келечек жөнүндө айтып атканда, кээде өздөрү да түшүнбөйт эмне экенин. Себеби келечек барып көргөн киши жок, келечекте ушундай болот деп, аларга ушул жерде бир кызык нерсе, же сөз менен берет сезимди, же мындай бир сүрөт түрүндө көрсөтөбү, аны өздөрүнүн сөз байлыгы менен сүрөттөп береби. Кыскасы, аны биз сөздөн байкап атабыз. Калыгулдун мындай бир айткан жери бар экен. Карагайдын башында зымы болот. Зымды байлап бекиткен чыны болот. Айчылык жерден бир күндө кабар алат, айлыңдан тандап актаяк чабар алат дейт. Ушул 4 сапта эмнени айтып атат? Бул 1855-жылы бул киши өтүп кетип атат. Бул киши тирүү кезде дүйнөдө электр тогу жок эле. Телеграф деген система кийин кечирээк чыкты. Бирок падышачылык Орусиянын доорунда бизге ошол нерсе келе баштаган. 65-жыл бир расмий кол коюп кирдик, кошулдук империяга. Бир 70-80 жылдары ошол
19-кылымдын аягында массалык эмес, ошондо да бирден келе баштады. Анан 20-кылымда массалык түрдө өтө баштады. Бул эң биринчи телеграфты айтып атат. Мисалы, карагайда зымы болот, зымда чыны болот, чыныга зым бекитилет дейт. Анан күнчүлүк бир айлык убакыттан бир күндө кабар алат дейт. Ошол кезде мисалы Калыгулдун доору бул Кокондун доору. Мисалы ал өзү Көл өрөөнүндө жашаган деп коелу. Көл өрөөнүнүн Ордого барып бир кабар алыш үчүн Коконго барыш үчүн 1 ай кетишкен. 2 жума бир тарапка жол, кайра кайтып келгенге 2 жума кетишкен. Бирок ошол кабарды анан бир күндө алып койчу дейт. Ушул нерсе келет дейт. Убагында аны эч ким түшүнгөн эмес, өзү да түшүнгөн эмес. Бирок көргөнү боюнча түшүндүрүп берип атат. Кийин биз аны көрдүк, түшүнүп атабыз. Кадимки ошо столбага бекиткен зым аркылуу кабар берген ошо эң биринчи телеграф. Биринчи телеграф келген, анан барып анан калганы электрификациянын союзда келди. Бирок телеграфтар келген да. Ошону эми ал дүйнөдө чыга элек жаңылыкты, бирок биздин жерге анан кийин келет экен деп ошону айтканы, убагында аны эч ким түшүнгөн эмес, өзү деле түшүнбөсө керек. Бирок болгондой айтып атат. Биринчи элесин айтып берип атат. Анан анын аткарчу максатын, милдетин айтып атат. Бул эми керемет эмне? Анан бул буйруктуу нерсе да болду да. Аны кантип анан биз андай болгон эмес деп айта алабыз. Мисалы, китебинде ушунун баары көп айтылат, анан китепте жок нерсе да бар, бир маалымат Калыгул Олия жөнүндө. Таласка барган экен. Анан таласка аты чыгып, бир топ мындай бир Кадырбаркка жетип, мындай өзү да жаш курагы өтүп калган кез экен. Ошондо аны кошо жигит жандап барат, албетте жалгыз жүрбөй. Анан ошо талас жергесинде бир айча убакыт жүрөт го. Мен муну таластык санжарачылардан уккам да. Китептен тапкан эмесмин мындай маалымат. Анан алардын айтымында ошо таласта бир топ күн жүрүп, сый көрүп, тинтип, эл кыдырып, анан башка бир иштер менен кошо жүрсө керек. Анан аягында аны узатышат. Узатып атканда илгерки убакыттан баягы ат минип жүрүшөт, анан өтмөк аркылуу, ашуу аркылуу өтмөккө узатып бар деп жергиликтүү бийлерден жигиттерди коштотуп узатканга жиберишет. Анан ошо өтмөктүн белине чыгып баратып, анан ашууга жетерине калганда бир таластык жигит чыдабай кеткен окшойт да. Баягы коштоп узатышып бараткан жигит. Анан айтыптыр: "Ай Калыгул, сени атпай кыргыз журту баары тааныйт, Олия деп айтат, ушу келечек тууралуу айтат" дейт. Эми дайыма эле жанагындай акыр заманда айтып элдин баарын коркутпаса керек. Себеби буйруктуу жакшы нерселерди айтса керек. Анан ошондо бир ай жүрдүң, хан манастын кечимекенин жүрдүң, сый көрдүң, эл көрдүң де, жер көрдүң, анан айтаарга сөзүң жок болдубу дептир да. Көрсө бир ай бою жүрүп, бир да мындай жана олиячылык касиети козголуп, мындай бир келечекке сөз айтпаптыр да, даректүү. Анан ошондо Калыгул тизгинди бекем тартып, атын токтотуп, анан артка кайрылып, сен айтпасаң дагы бир нерсе мени уйгу-туйгу кылып кое бербей атты эле дейт. Анан жүзүн батышка буруп, бир чекит дүңүлө карады дейт. Бир топ деген кандай, бир мүнөтпү, 2 мүнөтпү, унчукпай бир чекит тиктеп карап турду дейт. Жанындагылары бүт көңүлү Калыгулда. Не деп айтат деп. Анан ошо кечке тиктеп туруп, анан кайра тизгинди кое берет дагы эки эле сөз айтыптыр. Төмөндө суунун боюнда бирөө чыгат дейт. Дүйнөнү бир солкойт дейт. Деп кызык эле айтып коюптур. Эм жакшы калла сапар карыды деп туруп анан кетет. Ошондо таластык жигиттер ошону уккан бойдон анан эли журтуна айтып барыптыр, ошентип айтты деп. Ошо ойдон белгисиз калат. Эми ал жашаган доор качан. Бирок биз түшүнүп атабыз кимди айтканын. Таластын төмөн жеринде суунун боюнда бирөө чыкты дейт, дүйнөнү бир солкойт дейт. Ким болду экен ал? Кандай деп ойлойсуң? Назарбаев тууралуу айтып атабы? Жок, Талас. Кыргыздар эле койду. Талас өрөөнүндө. Өзүнүн. Өтмөккө чыгып баратып, анан өрөөндө Айтматовду айтып атпайбы? Айтматовду айтат, бирөө чыгат дейт. Таластын эң төмөнкү жеринде, эгер тоолуу аймактан караганда эң төмөн жеринде шекер менен көксайда, эки айылда. Ошо шекерден чыгып атпайбы? Суунун этегинде эң төмөндө дейт. Бирөө чыгат дейт, дүйнөнү бир солкойт. Кыргызды дүйнөгө таң калтырган ошол өрөөндөн чыккан Айтматов эле. Чолпонбайды айтат. Чолпонбай ал Улуу Ата Мекендик согуш менен эле чектелип атат, анын даңкы анча тарабаса керек. Бирок Айтматовду билбеген киши жок го бүгүн дүйнөдө. Ошону айтып атпайбы? Деп биз бүгүн билип атабыз. Убагында аны эч ким түшүнгөн эмес экен, бирок таластын санжырачыларында, Калыгулга тиешелүү окуяларында ошондой нерсени айтып жүрөт. Бул кечеки болгон эле окуя. Биздин заманга чейин кээ учурларда айткан экен да, балким андан аркысында табарбыз. Эң кызыгы, мына мен ошону айтып атам. Эми мынтип айтып жүрсө, Калыгулдун айтканы бүт ишке ашты дейт.
Анан эң акыркы анын олуячылыгы жакында эле ашты. Аны учурунда окуганда эч ким түшүнгөн эмес. Мен азыр ошону окуп берейин. Окуп эле бериш керек, себеби сөз кызык. Калгул менен Ормон экөө отуруп сүйлөшүп аткандагы сөз экен. Мынтип айтып атат. Адамга кулак тийишкен тар заманды көрөбүз дейт. Адамга кулак тийишкен демек аябай кысылып жашоо, биз аны көрүп атабыз. Азыр маршруткага кирип чык, базарга аралашып көрчү, кулагым эстеме эле этпетиңе калбай бири-бириңе сүйкөнүп чыгасың дегендей. Ошондой кыйын кырылыш бир заманды көрөбүз, аны көрбөй экөөбүз бул замандан өтөрбүз деп кимге? Ормонго айтып атат. Көрүүчүлөр көрүшөт, көрбөгөндүн баарысын дейт. 2 кылым өткөндө ушул жерде жандырмага. Булар жашап атат ормондор, 2 кылым өткөндө дейт. Ошо заман кез келет, миңдин бири сөзүндү кулагына угушат. Ошол заман куралып бири-бирине жугушат. Андан кийин карасаң дагы түрлүү иш келет, аяк жагын ким билет дейт. Андан кийин билимдүү атың чыгат. Калайыкты бийлеген катын чыгат. Ким болду экен бул? Роза Сакаловна жөнүндө. Туп-туура. Себеби калайыкты бийлеген катын чыгат. Катын деген аман сөз эмес. Катын деген бийликтин ээси деген сөз. Сөз өтүмдүү кадырлуу аял заты деген сөз. Анан мисалы калайыкты бийлеген катын чыгат деген сөз жумурай журтту бүтүндөй элди башкарган падыша болот деген сөз. Жолсо хан болот деген сөз. Кыргызда эгерим аял киши хан болгон эмес. Мисалы бул жерде фольклористтер талашат, Курманжанды айткан эмес дейт. Курманжандын жашаган мезгили Калгулдан бир аздан кийин болгон. Замандаш эмес, бирок 1 кылымга жетпеген убакытта болгон. Бул жерде айтып атат 2 кылым өткөндө дейт. Бул 19-кылымда жашап атат. Ортосунда өтүп атат. Биз азыр 21-кылымда жашап атабыз. Эми башы. Бирок кантейин десең да 2 кылым өттү. Анан Роза Исаковна Кыргыздын тарыхында жападан жалгыз аял киши падыша болгон киши. 1 жыл болду, бирок болду да. Дүйнө кабылдады да. Дүйнө тааныйт аны падыша экенин. Кыргыз эли эле эмес, дүйнө эли тааныйт. Буйруктуу нерсе. Кимдин оюнда болуптур? Же план бар беле? Же элдик шайлоого чыкты беле? Жок, буйруктуу нерсе болду да. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Бул нерсени 2 кылым мурда туруп айтып койгон экен. Аны кантип талашасың? Бул буйруктуу боло турган нерсени алдын ала айттырган олуячылык, бул чоң касиет. Бул башка катардагы касиеттин айырмачылыгы, бул Кудайдын буйругун аткарттырчу же айттырчу касиет. Пайгамбарчылыктан кийинки төмөнкү деңгээлде бирок чоң касиет. Эми мисалы биз олуячылык деп атпайбызбы? Бул олуячылык касиет ушул Калгулга мындай дейт. Калгул кантип барып олуя болуп калган? Кадимки эле жана манасчылар сыяктуу көрсө, касиеттин өзүнүн жолу ошондой окшойт. Көп нерсе адамдын түшүнөн берилет экен. Бул киши түшүндө ошондой болуптур. Түш көрүптүр, түшүндө ошондой бир элдин айтымында бул дагы китепке кирбептир. Санжырада себеби китеп чыккандан кийин чыкты. Бул нерселерге көп маани бербей, муну ырларын гана чыгарыптыр. Себеби акындар айтып, кол жазмаларда калтырып, академияда басылып калган экен. Ал эми жана Санжыра булактарында озек айтылган маалыматты китепке киргизбептир. Китеп Санжырада мынтип айтылат. Эми бул киши менен тектеш болгон ошо Сарбаш уруусундагылар айтып жүрүшөт. Түшүндө мындай иш көрүптүр. Жалпысынан түшүнүк. Калгул кийин дейт. Оозунан чыккан сөзү бүт эле ишке айланып атат дейт. Ошондой түш көрүптүр да. Анан ошону бул чоң түш эмес экен, эл алдында чыгып сүйлөйт экен. Калдайган калың эл турат дейт. Анан оозунан эмне сөз чыкпасын, ошонун баары ишке айланат деген ошол түштү көргөндө, бул ошол олуячылык касиетинин белгиси ошол экен. Ошондон аян берген экен, белги берген экен. Анан кийин бул жүрүп анан өмүрүнүн аягына чейин бул касиетин кастарлап, жанагындай талабына көнүп, өмүрүнүн аягына чейин ошол өзүнүн милдетин аткарган деген сөз бар да. Себеби анын бүт айтып кеткен сөздөр бүт эмес, көп унутулду да, бирок эми баягы олуячылык десе эле бир эле заман, азыркы заманга тиешелүү деп айтпаса керек. Себеби башка нерсени жакынкы учурга карата деле айткандыр. Бирок ал баягы жалпы улуттун, элдин деңгээлинде эмес, мүмкүн. Бир адамдын турмушуна тиешелүү. Ошон үчүн ал көп мындай эскерилбесе керек. Олуттуу нерселер жанагынтип анан элдин оозунда акындардын ырлары менен, насаатырлары менен бизге жеткен. Мен мисалы дагы бир ушул олуячылык касиет жөнүндө Арстанбекти мисалга келтирем. Буйлашуу. Арстанбек Буйлашуулуу бул Кыргыздын дүйнөсүндө төкмө акын, комузчу катары белгилүү. Бирок бул кишиде дагы олуячылык касиет болгон. Бул өзү толук олуя деп эсептелинбесе дагы, бирок олуячылык касиетинин учкуну болгон. Мисалы эмнеден баштайм? Мен мындай баштаган болот. Бул биз тарыхы кызык бул кишинин. Бул киши өзү
бийдин баласы болот. Бойлаш деген бий болот. Эми баягы өзүнүн бир уруусунун бийи экен, Тыным Сейиттерден чыккан. Анан кызыгы бул өзү кандай деп айтылат? Салбар катынын, салбар аялынан төрөлгөн уул, салбар уул деп коет. Салбар деген түшүнүктү түшүнөсүңбү сен? Ооба. Баягы эри чанып, Ооба. аял катары көрбөй, бирок башын бошотпойт. Мындай карапсаң аял катары жүрөт, бирок күйөөлүк аялдык милдети аткарылып, ортодо жок эч нерсе. Мында чаңган аял дегендей да. Анан ошондон төрөлгөн бала, албетте аны сүйбөйт атасы. Анан күндөрдүн биринде бул таң заарда, негизи аян түштөрүн көбү таң заарда болот. Таң заарда дейт түш көрүптүр бул бала. 12 экен жашы. 12 кураганда түш көрүп, түшүндө мынтип айтып бер. Түшүндө мындай экен да. Ишил түш көрүптүр. Аябай жакшы түш көрүп, сүйүнүп келип, анан уктуп аткан атасынын ордосуна келип, атасын ойготот экен. Таң заар. Сүйүнүп келип, эми баягы эң жакын деп туткан атасы деп бөлүшөйүн деп, ошо түшүндө айтайын деп. Ата, мен сонун түш көрдүм тиги бу деп ойготсо эле атасы эми баягы тынч уктуп аткан бейкапар жерден ойгонуп, баягы чочуп кетип, анан жаман көрүп, "Осы салбар, сенден эмне жакшы түш күтмөгүлөм" деп туруп, "Түшүмдү бузган сен кандай акмаксың" деп кыскасы бир тилдеп кубалап жиберет. Түшүн укпай койот. Анан ошондон аябай ызаланып, кантсе дагы эми мындай зирек бала окшойт жашынан. Түштүн бир сырын сезип, анан бирок жорутпай коеюн десе, жорутайын деп атасы жорутпайт, башкага жорутайын десе намыс көрүп, анан акылмандын карабайсыңар ошондо. Анан барып түшүндө көргөндөй бир дөбөнү көрүптүр түшүндө. Ак дөбөнүн үстүнө чыгып алып деген. Анан өзү ошондой бир дөбө жерди таап туруп, ошол жерде өзүнүн түшүн өзү айтып туруп, жарым жаш айлантып деп коет, мисалы ыйлап отуруп өзүнүн түшүн өзү айтып, анан өзүнүн түшүн өзүн жоргон экен. Өзүнүн киндигин өзү кести деген ошондой экен. Түшүндө мындай иш көрүптүр. Ак дөбөнүн ортосунда туруп, калың кыргыз казак элинин алдында дейт. Колумда комуз дейт. Комузду да чертип атам, ырдап да жатам. Анан оозумдан чыккан сөз ишке айланып атат дейт. Ошону калың эл көрүп таң калып атат деп. Ошол түштү өзү айтып, кайра өзү жоротот. Мен Кудай буйрса бүтүн кыргыз казак элине белгилүү акын болом, комузчу болом деп жоруп коюптур. А жанагы сөздү ол ячылын айтпай кеттир. Ал билбептир да 12 жашар бала. Ал ойлоптур акын болом деп эле. Ошон менен мүмкүн эгерде жакшы жорулса анда күчтүү ол болмок экен. Бирок ол ячылык белги берилген экен. Жорулбаса да, бирок анын учкуну жашоосунда белгилүү. Мисалы, ошо Арыстанбектин мен ошо китебинен чыккан анын бир керезинен баштагым келип атат. Өмүрүнүн аягында ооруп өлгөн экен ал киши. Анан бүтүн эл журтун чогултуп турган өзүнүн керес сөзүндө мындай жери бар экен. Эки жерде кайталап айтат экен, ошону окугум келип атат да. Сөзүмдү уккун калайык, абалтан кепти баштайын. Мен Арыстанбек болгону периште ишин моңдоду дейт. Тиш ырыскы тил дөөлөт, тирүүлүгүң бир дөөлөт деп туруп сөздү улап отуруп, периште жөнүндө сөз айтат. Анан дагы бир аянда дагы бир жолу айтып, караколду бийледим, калк ичинде сүйлөдүм. Мен Арыстанбек болгону акын атка конгону периште иш моңдоду дейт. Бул сөздү айтып атканы бул киши төкмөлүгү күчтүү болгон. Убагында буга тең чыккан төкмө чыкпаптыр. Эми тең болсо да муну ашып эч ким жеңген эмес экен. Комузчулук касиети андан ал жөнүндө да айтабыз. Бирок ошол көбүнесе ошо төкмөлүгү ачылганда кээ бир учурларда анан жанагындай ол ячылык касиети козголуп келечекте айтчу экен. Бул кишинин айткан сөзүн кийинки анан биздин окумуштуулар изилдеп буну зар заманда айткан экен дейт. Калгул тар заманда айтса, бул зар заманда айткан экен. Мааниси боюнча калгул заман өзгөрүп, тарып, пейил бузулуп, тиңтип жашоо турмуш өзгөргөнүн айтса, бул киши ошонун баарын башынан өткөрүп, кыйналып, анан зарлаган жашоону айткан деп. Ошол эле заманды улай айткан экен да. Ол ячылыгында. А бирок калган турмушунда бул кадимки акын, комузчу катары таанылган. Мисалы тарыхта бул кишинин бир чоң өзгөчөлүгү ошол жана 12 жашында жанагы түш көрүп туруп, бирөөлөрдөн суранып жүрүп бир комуз чаптырып алып, комузду өздөштүрөт, ошентип барып анан касиети козголот. Ошентип көп узабай жана түш көргөндөн кийин атасы коконго чакырып келип туруп аны коркуга катыштайт. Салыкты бир убагында төлөбөй койгонбу, кем төлөп койгонбу деп ага жала жаап, жала эмес, ага күнөө артып туруп, анан кадимкидей зынданга отургузуп коет экен. Кесип. Ошондо кабар жетип, кoko биздин бийибизди ушинтип койду деп, анан эмне кылабыз, ким барат, кандай куткарабыз деген сөз эми болот да эл арасында. Ошондо эч кимди аябай эбит албай калат да эч кимден. Ошондо ошо 12 жашар бала айтылат китепте.
бир күнү элдин жыйынында чыгып айтат, мен атамды куткарам деп айтканда элдин баары шылыңдап күлөт. Сени атаң өзү жактырбаса, сен кантип аны куткарасың? Сен колуңа эмне келет? 12 жашар бала. Көрөсүңөр, мен куткарам деп туруп кеткен экен ошондо. Жалгыз бала өзү кетип, ошактын комузун эле көтөрө кетиптир. Анан Кокондо 3 жыл жүрүптүр. Эл аралап жана өзүнүн өнөрү менен элге таанылып аралашып жүрүп, анан ошондо бир 3 жылдан кийин 15 жашар кезинде бир чоң тойго аралашып, төкмөлүгү менен бир байгени утуп алып, элге таанылып калат. Баягы Арстанбек деп аты жетип, анан Кокондун ордосуна падышага кабар жетип, анан падыша алдында анан ушинтип мен бир чоң той ашпы той бир нерсе бир болуп аткан, ошондо мен намысымды алдырбай ушинтип бир кызматтык кылып берсең, сураганыңды аткарам дептир да. Айткандай аткарат, купулга толот, баарын тимеле оозун ачырат. Анан падыша кийин чакырып айтат экен: айт эми, каалаганыңды баягы ишке ашырам, сураганыңды берем дептир да. Анан ошондо Кокондун ханы болуп атат. Кокондун ханы. Ким экени эсимде жок, бирок анан ошондо Арстанбек көп ойлонбой, тиги эл баары күтүп ойлоптур, эми байлык сурайт, 15 жашта бала, эмне ат сурайт, байлык сурайт. Тиги бул деп анан тамашалаганго, каалаган кызыңды алып берем дегенге чейин дагы сөз кетиптир. Анан ошондо бир эле нерсени сурайм дептир, атамды бошотуп бер дептир да. Элдин көзүнчө анан тоңуп, сен атаң ким десе, мен атам Буйлаш ушундай бий болгон Тырым Сейиттин. 3 жылдан бери силердин зынданда отурат десе, анан баягы падышанын сөзү эки болбойт деп, мейли эми сенин кызматың эмгегиң үчүн деп туруп, анан сөзүм эки болбойт деп туруп атасын бошотуп берген. Анан атасын бошотуп алып эл журтуна барганда Арстанбек бүтүн кыргызга таанымал Арстанбек болот. Себеби Кокондо аты чыгат жанантип, анан атасын бошотту деп ал дүң кетет да кабар. Ошондон баштап Арстанбек атка конот, белгилүү комузчу, анан төкмө болот. Дагы бир өзгөчөлүгү, Арстанбек өзү комузчу, күйүүчү катары кыргыз дүйнөсүндө белгилүү адам. Жалгыз Арстанбек өзү жараткан 500 күй болгон дейт. Бүгүн жалпы кыргыздын комузчулар мектебинде белгилүү болгон баягы биздин казынабызда анча күй жок. Болгон комузчулардан Арстанбектики жалгыз эле 500 болгон дейт. Эми бүгүнкү боюнча жетпей калган албетте. Ушундай кыйын болгон экен. Бирок анын ошол жанагы немеси кандай десем, олуячылыгы болгон экен. Ага мындай бир окуя айтылат. Бир жолу кыргыз казак бириккен жерде бир чоң аш болуп, ал жерде анан айтыш уюштурабыз деп. Кыргыздын эң мыкты акыны деп Арстанбекти алып чыгышат дагы, анан казактан Каңтарбай деген акын чыгат экен. Каңтарбай казактын ичинде бүт атагы казак эмес, кыргызга да жеткен экен, бирок казак ичинде алды экен. Андан ашып өткөн бир акын жок экен деп, анан кыргыз казак айтыш болот деп элдин баары дуулдап чогулуп, дөөгө чогултуп алып экөөнү чыгарып, анан салт боюнча жашы улуусуна карап жол берилет экен. Каңтарбай бир аз жашыраак экен. Арстанбек ошондо бир 50ден ашып калган кез экен, 50 тегереги. Анан ал сөз баштап ушул аштын чоо жайын айтып, тинтип мынтип эки эл менен учурашып, кадимки баягы салттуу түрдө айтышты баштайт да, анан бир кезде баягы касиети козголуп, олуячылыгы. Анан келечекти айта баштайт да, анан баягы зар заманды айта баштайт. Бир сыра элдин баарын шолоктотуп, ыйлатып, анан тинтип мынтип шылып, бүт ушуну айтып, элдин баарын муйтуп, ойлонтуп, бир сыра ыйлатып, кайра токтотуп, сабыр кылдырып, анан шылып мындай бир керемет айткан экен да. Анан сөзүн токтотуп, анан ошондо баягы олуячылык токтоп бүткөндөн кайра төкмөлүккө салып, элдин көңүлүн көтөрүп тургандан кайра кезекти мына эми мен бүтүп, эми кезекти сага берейин деп Таргайга сөздү берет, кезекти. Ошондо Каңтарбай домбурасын колго мынтип чертпей туруп, үн чыгарбай туруп, мен ак жеңилдим деп туруп дөбөдөн түшүп кетет экен. Ошондо кыргыз казак эки эл дуулдап, кыргыздар сүйүнүп, казактар баягы намыстанып, арданып, аябай жаман ызаланып алдырдык деп ушул жерде эми баягы ак жеңилдим дегенден бүттү да болду да. Анан ал иш бүтөт. Анан мисалы Санжарада айтылат, ошол казактар кайтып баратканда көрсө казактарды коштоп, ошондо Тезек төрө деген өзүнүн султаны келген экен. Эми бул казак бүтүн казакка белгилүү болгон, демек чоң иш чара болгон экен. Анан ошондо жолдо кетип баратканда ошентип Тезек төрө дейт, тигини мындай кандай дейт, мындай сөз менен жекип кирет дейт да. Ай, төкмөнү тиги Каңтарбай дейт, сен мисалы казак ичинде сенден мыкты акын жок дейт. Арстанбекти көргөндө сен мынтип айтат да, бөрүнү көргөн күчүктөй болуп, корого кире качтың дейт. Бир үн чыгарганга жарабадың. Бул эмне деп түшүндүрөсүң деп демейт. Кадимкидей жинден зекип кирсе, анан тиги Каңтарбай айтып атат.
Арыстанбек жети суу кешип өткөн акыр замандын ышчысы экен. Эки ийинде эки периште отур дейт. Солордун айт дегенин айтып отур. Мындай адам менен адам айтыша албайт деп. Бул деле ошону айтып атат. Уятчылыгын таанып атат, Себеби төкмөлүктө касиет да. Эки касиеттүү адамдар бири-биринин касиетин же көрөт, же туят да. Көбүнесе көрүнөт. Анан бул киши да жөн киши эмес алдагы. Мыкты төкмөдө. Анан тигинин төкмөлүгүнүн олуячылыгын көрүп туруп баа берип атат. Айтыш мүмкүн эмес дейт. Акыр заманда айтып атат дейт. Мен уят болмокмун дейт. Мен өзүм касиетим кантип бул мен айтышмак элем деп ошентип айтса, ошондо да карайсың, ошондо Тезек төрө да бул сөзгө маани берген кишилер делкер, деп таң берип туруп, ошондон кийин Тезек Каңтарбайга эч мындай бир сен утулдуң, мынтиң, намысты алдырдың деп жаман эчтеке кылбаптыр. Санжарада ошентип айтылат. Илгеркилер ошондой бир касиетти өзгөчө касылап баалаган экен да. Мисалы, эми сынчылык жөнүндө айталы. Агай, бир суроо. Эмне үчүн олуячылык ушул төкмөлөргө берилген? Эмнеге мындай жанаша жүрүп атат? Башка деле касиет адамдар. Бул жерде мен Арыстанбекти, бир гана Арыстанбекти айтып атам. Арыстанбекке үчөө тең берилген экен. Жанагы түш аянына караганда ага комузчулук да берген экен, төкмөлүк да берген экен. Анан олуячылык да берген. Болгону ал өзү жорган үчүн ал күйүүчүлүк, комузчулук менен төкмөлүгүн менен жоруп койду дагы, ошол эки касиети аябай өрчүп кеткен. Олуячылыгы жандооч болуп калган. Негизги өзөктүү болбой калган. Себеби жанагы түш жорганда кыргызда айтат го, түштүн башы казандай, мойну кылдай дейт. Кандай жорсаң ошол тарапка бурулат дегендей. Анан бул жерде жоргандан бир жаңылды дейин десең, эми 12деги бала. Түш жоройн деп атасына барса, жанат кагып атса, анан болбой карасаң, бул жерде баланын өзүнүн зиректиги, мындай дээринде бардыгын көрүнүп турат. Ошону өзү жоруп, түшкө маани берип, өзүнүн дараметине жараша жөрдү. Бирок ошондо дагы эмне деген адам болот. Эгерде күчтүү адам жоруп бергенде ким болот? Ким билет кандай адам болор эле. Калыгул ал акын болгон эмес. Олуячылык ол менен коштолбойт, аны комуз менен чертпейт. Олуячылык куюлуштуруп айтканда куюлуштуруп эле мындай эле айтат. Калыгул олуя ошол турган жеринде сөз кеп келгенде, жанагындай буйрук келген, белгилегенде, ал куюлуштуруп эле мындай жамактап, бирок жанагынтип келечекте айткан экен. Аны токтоталчу эмес экен да. Анан илгеркилер мындай экен да, сөзгө конок берип, мындай улуу сөз башталса, эч ким менен жыра талашкан болбоптур. Аны адепсиздик деп көрүшчү. Оозунда сөзү бар деген нерсе, сөз бул чоң сөз да. Кыргыздар ошентип калыгул келип атат дегенде, түшүнчү экен. Бул өзү айтпайт, бул буйруктуу нерсени айтып атат деп маани берип, эми кандай айтат, ал башка маселе. Жакпаган нерсени, мындай жагымсыз нерсени айтат, бирок баары бир деле ошо касиеттүү сыйлачу экен да. Анан башка деле олуялар болгон, бирок биз аны көбүн билбей калдык да. Бизге белгилүү болуп сөзүнөн бери калган ушул эки адамдын мисалында анан мындай түшүнүк бар. Калыгул олуя деп айтылат. Бирок Арыстанбекти олуя дебейт. Арыстанбекти олуячылык касиети бар деп айтылат. Себеби ал олуячылык толук кандуу, ачылган эмес. Ачылган эмес да. Себеби ал түшүнөн жанантип жан. Калыгулду жанантип түш көргөндө аны түшүн жорутуп, ошондой бир ырымын жасаган экен дейт. Анан барып анан жана олуячылыкка жеткен экен. Азыркы учурда, соңку учурда өзгөчө койручукту дагы олуя деп. Койручукта олуячылыгы болгон анда дагы. Бирок койручукта сынчылыгы көбүрөөк болгон. Анан мисалы койручук Манасчы да болгон. Манасты да айткан. Ал кишиде көп ар тараптуу касиет болгон экен. Эми ошондой ар тараптуу касиетти алып жүргөн мисалы жанагы башка адамдарда, жаңа акелерде де аларда да бар. Бирок мен ошону айтардан мурун аларда көбүрөөк сынчылык болгон да. Мен ал деп биринчи сынчылык жөнүндө айтайын. Ооба. Эмне үчүн санчы сынчы деп аталат, ошондон баштасаңыз. Мен мисалы санчы десе нумеролог катар. Жок, биринчи мындан баштайлы. Биринчи сынчылыктан баштайлы. Санчы сынчы деген өзгөчө нерсе. Бул өзүнчө. Бул санжырада көп айтылат, мен ага токтолом. Бирок негизи сынчы биринчи. Макул. Сынчылык бул элдин, кыргыз элинин эсинде, эс тутумунда бар. Мисалы санжырада көп айтылат, сынчы, санжырада дагы мындай жомоктордо дагы, уламыштарда сынчылар көп болот. Сынчылар булар дагы келечекке байланыштуу. Булар да келечекте боло турган нерсени баамдап айтат дейт. Бирок сынчылыктын бир өзгөчөлүгү, ал жөндөн жөн туруп айта албайт, ал бир нерсени карап туруп айтат. Мисалы, адамдын келечеги үчүн адамдын өзүнө карап, адамдын келечеги тууралуу айтып бериш мүмкүн. Же болбосо бир окуя болобу, ал окуяны көрүп түшүнүп туруп, андан ары кандай болот деп айтылат. Сынчылыктын өзгөчөлүгү, ал келечекти айтаарда келечектин себебин билиш керек, себепкерин кармаш керек да. Адам болсо адам, буюм болсо буюм. Мисалы, биз билебиз, Толубай сынчы. Ал
жылкы жаныбарын мыктап сында чүкөн. Ал ошол бир жылкыны көрүп айтат, же болбосо бир баш сөөктү кармап мисалы ошентип айтат го, атаң көрүп абдан асылмал экен деп. Ошол саарындай сынчылар бир нерсени карап туруп ошого жараша анын сынын айтат. Анан олуячылык менен сынчылыктын айырмасы өтө чоң. Экөө тең жалпысынан келечек жөнүндө айтышат. Бирок олуялар буйруктуу боло турган нерсени айтат. Каалайсың, каалабайсың ал болот. Сынчылардын келечекке карата айтканы сөзсүз түрдө келечекте ишке ашат же ашат деп эч ким кепил бере албайт. Бунун айырмачылыгы мында. Аны түшүнүш үчүн мен мисалдап айтып берейин. Мисалы, ошол эле Толбай сынчыны. Толбай сынчынын баягы Алкул Осмоновдун үлгүсүндөгү бизге жеткен жомок түрүндөгүсү абдан бир керемет чыгарма. Бирок бул чыгарма эмес, бул жашоодо болгон окуя. Себеби, мисалы, эң эле мындай айткым келген айта турган нерсем, мен айткым келип атат да, ошол чыгарманы окуганда эле 2 саптан башталат, макалдан. Макал эмес, лакап дейт аны. Токтогулдай ырчы бол, Толубайдай сынчы бол. Мен бир суроо бергим келет. Кайсы Токтогул жөнүндө сөз? Эгер Толубайдын тарыхый инсан катары жөнүндө сөз кылсак, анда ошол Токтогулга байланыштуу. Бирок ал кайсы Токтогул? Элдин көбү кадимки эле Сатылганов Токтогулду ойлойт, бирок андай эмес. Толубайдын жашаган доору да белгилүү. Ал Токтогул ырчы менен замандаш болгон. А Токтогул деген ким дегенде, илгери ырчы деп манасчыларды ырчы дечүгөн. Илгери Аксак Темирдин доорунда, бул 15-кылым. Аксак Темир бул Темирланда, ошо Моголстан мамлекетин куруп 15-кылымдан бери карай да, 15-16-кылымдар экен. Ошондо баягы кыргыздардагы биз алардын карамагында өтүп калыптырбыз. Карамагында дейбизби, жайымшым ошол бир чоң падышалыкта. Анан ошондо дин баягы Орто Азияга дин толугу менен ислам дини уже орун алып, отурукташкан элдерге өзгөчө алып батсинген экен. Анан ошо көчмөн кыргыздарга, тоодо жашаган кыргыздарга анан жана антип давачылар келе баштайт экен. Ошондо давачылар элди кыдырып, кыргыздардын журттарын, айылдарын кыдырып атса эле, чогултуп алып анан дават жүргүзөт экен, исламга киргизет деп. Анан ошондо эле кокус ошол учурда бир айылга бир Токтогул ырчы келди десе, манасчы экен да. Элдин баары даватчылар таштап эле баары эле манасчыны угат экен да. Манасчы күндөптүндө айтса, күндөптүндө угат экен. Анан ошону 1-2-3 жолу ар кайсы жерлерде, ар кайсы айылдар, ар кайсы мезгилде байкайт экен да. Даватчылар даватын жүргүзүп атканда кокусунан ошо Токтогул келди, бүт элдин баарын алып кетет дейт. Кудай жөнүндө сөз сүйлөп атса, кайда манасты угат деп, булар жаман көрүп даватчылар анан падышага даттанышат экен, падышанан буйрук чыгарат. Ушу кыргыздын Токтогулун алдыртат экен, алдыртканда талап коет экен. Сен алдагы манасыңды токтот. Себеби сен дин жайылтканга тоскоол кылып атасың дейт. Ал айтат, мен кантип тоскоол кылып атам? Мен эмне элди Кудай жөнүндө сөз укпагыла деп айтамбы дейт. Мен айткен жокмун. Аны элдин баары сага жүрбөп келип атпайбы? Сен эл келсе ал менден эмес да. Мен манасымды айтам. Бул менин милдетим. Давачылар Кудайды айтат. Алардын милдети. Ар ким өзүнүн жолубуз менен жүрөбүз. Бирок мен манасты айтпай кое албайм. Ал мага буйруктуу касиет дейт. Анан ошондо падыша айткан экен. Сен эгерде манастан баш тартпасаң, анда мен сени даргасам деп. Анан ошондо Токтогул ырчы айткан экен, мен Кудай буйруп берген касиетте мен баш тарта албайм. Деп баш тартпай койгон үчүн аны даргаскан экен. Ошон үчүн эл ичинде анан сөз кылган экен. Токтогулдай ырчы бол дейт. Себеби касиетке бек, манаска кызмат кылган, же болбосо өзүнүн касиетине шек келтирбеген, касиетти туу туткан адам. Мына манасчы болсоң, ушу Токтогулдай бол деген сөз да. А Толубайдай сынчы бол дегенде, эми Толубайдын ал экөө замандаш болгон экен. Толубайдын анын жашоо мезгили 16-кылым дейт. Ошол эле мезгилде бир жарым кылым кийинирээк болсо керек. Толубай мындай болгон. Эми аны билебиз, Жаныбек хандын доорунда Жаныбектин бир айылына келип калат экен, кабар келет экен, ай, ханым, айылыбызга Толубай сынчы келиптир. Сынчылардын бир өзгөчөлүгү бир түнөгөн жерге экинчи кайтпайт экен. Бул алардын өзгөчөлүгү. Кайсыл айылга конок болуп келдиби, өмүрүндө экинчи рет кайрылбайт экен. Ушундай булардын жашоо милдет, жашоосунда бир өзгөчөлүгү бар экен. Анан жанатип элдин баары айтып ханга кабар берип, ой, албетте анда чакыралы деп чакырып келип сый көрсөтүп, баардык баягы хан өзүнүн каадасын кылып бүт сыйын көрсөтөт дагы. Анан айтат, эми эл ичинде сөз бар, сынчылар бир түнөгөн жерге экинчи кайрылбайт дейт. Мен бир өтүнүчүм, мен бир жылкыларымды сынатайын дейт. Макул дейт. Ошондо эми чыгармада айтылат, эртең менен башталган чубатуудан жылкылар өтөт дейт. Бирден эмес, мынтип анан жөн эле бастырбайт. Эми эле чубатуудан өткөрү деген мындай айда өтөт жылкылар.
эртең менен башталган чубатуудан жылкы өтүп атат дейт. Бир мындай очолонгон өйдөрөк жерде бир падыша отурат, Жаныбек хан жанында Толбой отурат, элдин баары отурат, жигиттер малды айдап атат дейт. Ошондо тиги сынчы үңүлүп малды карап атат дейт. Жылкы айдап атат. Хан эки көзү сынчыда. Качан токтот, тигини карма деп айтат деп ал күтүп атат. Ал айтат: "Менин жылкымдан тулпар сынап туруп, тулпарын таап бер" дейт, тандап бер дейт. Макул дейт. Чубатуудан өтүп атат, түш келди, түш ооду, ун чукпайт, айдап атышат. Хан уже күтүп атат, качан болот дейт. Анан уже мындай күн шашка түшүп калды дейт, кечкурун мал бүттү дейт. Чубатуудан бир күн кечке эмне деген жылкы дейт. Ошонун баары бүткөндө анан тыптынч дейт. Элдин баары кулак түрбөп, түрүп угачат дейт. Эмне деп айтар экен деп. Анан сынчы карап туруп, анан падышага кайрылып айтат дейт: "Дагы малың барбы" деп. Ошондо хан бир чети таң калып, бир чети жини келет да. Ушунча малдан таппай болуп, же эмне деп анан анысын айтпай туруп анан айтат. Жигиттерине кайрылат: "Мал барбы дагы" дегенде анан бирөө айтат: "Баланча бир жесирдин үйүндө бир айгыр бар экен. Анысы бир жүдөп баспай калыптыр, өзүнүн боюн өзү көтөрө албай калыптыр. Ошон үчүн айдата алган жокпуз" дейт. Аны алып келсе сүйрөтүп эле алып келиш керек го дейт. Анан аны уккан тиги ким сынчы айтып атпайбы? Алдырып калачы дейт ошону. Анан падыша айтат: "Алдырып келге" дейт. Ошондо алдынан экөө сүйрөп, арттан экөө түртүп атып, бир баспаган жүдөгөн айгырды маңдайына алып келсе, ошол сынчы аны карап туруп, бир топ карап туруп анан ушундан чыгат деп айтат. Анан ошентип айтса, тиги Жаныбек хан аябай жинденет да. Ушунча күлүктөрдүн, аргымактардын ичинен жарамдуусун таппай, баспай калган малдан тулпар чыгат дегениң сен мени шылдыңдап атасың. Аябай намысына тигенби билбейм, аябай жинденип, анан айтат: "Сен абышка жашыңда кетип, көзүңдүн курчуда кайткан экен, сага көздүн деле кереги жок экен. Сен мени шылдыңдаган үчүн мен көзүңдү ойдурам" дейт. Падыша айтат, Жаныбек хан. Ошондо сынчы айтып атпайбы? Сөзүң эки болбосун дейт. Макулмун дейт. Падышасың дейт. Бирок мен сынчымын. Менин да сөзүм эки болбосун үчүн менин өтүнүшүмдү аткар дейт. Эмне өтүнүшүң бар дейт. Буйругуңа баш ийем, көзүмдү алдыра бер дейт. Бирок бир талабым бар дейт. Ушул жаныбарды мага бер дейт. Мен тулпар чыгат дедим, мен чыгарам дейт. Макул дейт. Бергиле дейт. Эки көзүн оюп таштайт. Анан ал эми баягы өз сокур жетелеп жүргөн небереси бар экен жанында. Жанагы жаныбар деп алып кетишет дейт. Анан бир убакыт өткөндөн соң ал таптап, жанагы жүдөгөн айгырдан анан таптап кадимки тулпар болот. Анан маңдайына небересин отургузуп алып, өзү минип, учкаштырып, анан бир күнү дейт таңда эмес, эртең менен ордодо ызы чуу дейт. Ар бери кыйкырык сүрөөн дейт. Жаныбек үйүндө ич кийимчен тура калып, төшөктөн тура калып эле караса эле маңдайына тим эле көздүн жоосун алган тулпар дейт. Тим эле бардык жагынан келишкен дейт. Карап турса, үстүндө минип турганы баягы эле сынчы. Толбой сынчы отурат, небересинин алдына отуруп. Анан айтарга сөз таппаймын деп жалдырап калып калса, анан тиги кыргыздын салты боюнча ат үстүндө учурашат. Анан Толбой сынчы салам айтат. "Кандайсың ханым, теңдей мындай" деп. "Мына баягы сенин сөзүң эки болгон жок, мен сокурмун дагы эле" дейт. "Менин сөзүм да эки болгон жок" дейт. "Мына бул сенин тулпарың" дейт. "Сеники болмок" дейт. "Сеники бол, сенин болчу тулпарың эле" деп. Анан эми күчүңгө жетсе, жетип ал дептир да. Анан кайра атты буруп туруп тизгинди кое берет да аны. Жаныбек аябай туталанып буйрук берет, кубалагыла жеткиле деп. Анан аркасынан бүт мен деген күлүктөрдү минип алып туруп, анан жана жигиттер, жан жокөрлөр аркасынан кубалап бартат дейт. Анан эми бул чыгармада айтылып атпайбы? Анан Толбой өзгө көрбөйт да. Небересинен сурап атат. Небереси айтып атат да: "Чоң ата, баланча жеткени калды бизге" дейт. "Сүрөттөп берчи, жылкысын" дейт. Анан ал сүрөттөйт. Мындай тигиндей деп. Анан ошондой дейт: "Бул жаныбарды билем. Бул өзү тулаң чөптүү жерде өскөн мал. Сен таштакка сал" дейт. Ташыркап чуркай албай калат дейт. Анан таштакка салса, жанагы бал артта калып калат. Артта жоонтоп келатат, бирок жак. Анан улам бирден сурулуп жеткени калганда, экинчиси келгенде: "Чоң ата, дагы бирөө жеткени калат. Аны сүрөттөп берчи, бул кандай жаныбар экен" деп. Жылкыны эле сурайт. Ал бала сүрөттөп айтса: "Мен бул малды билем.
бул деген көлөкөлүү токойлуу жерде өскөн. Бул күндү беттеп чуркай албайт, сен анда күнгөйгө сал дейт. Күндү көздөп салса жанагынтип алда чуркай албайт. Көрсө жана эртеден кечке чубатуудан өткөн ар бир малды сынап, ошонун эс тутумун сактап калганын карабайсың. Ар бир жаныбарды билип калган экен, анан улам бири сурулуп келип атса, менин эсимде ал мындай болчу, тигиндей болчу деп ар бирөөнүн сынын билген экен. Анан ошентип жеткирбей кетип калган. Ошон үчүн эл арасында анан Толубайдай сынчы бол деген сөз сындаганда дагы мына болбойт дегенден болтуруп атат. Жарабайт дегендердин ичинен кимиси кандай экен дараметін ар бирин бири-биринен айырмалап билген ошондон. Сынчылык касиетин күчү ошондон байкалат да. Анан жана эл оозунда айтылганы Толубайдай сынчы бол деп, Тогулдай ырчы бол деп, манашчылыкка, манаш касиетине ушундай бекем бол, шартын үзбө деген же болбосо шек келтирбе деген мааниде. Сынчылык бол, сынчы болсоң анда Толубайдай бол деп айтат. Эми мисалы сынчылык жөнүндө сен санчы деп атпайсыңбы? Кыргызда, Санжырада адамды сынатканда ар бир уруунун ар бир болбосо да көп уруулардын санжырасы бар да бизде бүгүнгө жеткен, сакталган, кайсы бир деңгээлде мындай жаңыдан жазылып аткан ошолорду изилдеп көргөндө мен мисалы санжырага көп кызыгам мен дагы. Анан көп уруулардын санжырасында айтылат. Баланча бийге сынчы келген дейт. Анан мен изилдеп көрсөм, ал бир киши эмес экен, себеби доорлору ар башка, ар заман. Бирок бир эле аты айтылбайт, сынчы деп эле айтылат. Сынчы келип балдарын сынатып кетти. Анан мен түшүндүм, ушундай мен жеткен менин маалыматыма боюнча биз изилдеп көрсөк, ошол Санжырада айтылган жана бийлердин, баатырлардын балдарын, тектерин сынатканда, же болбосо аялаларда кимди алам деп сынатканда, ошондо адамды сынаган сынчыны санчы деп айтат экен. Анан бул эмнеге экени белгисиз, бирок сынчы дейт. Анан бир божомол боюнча санчы деп аталган себеби бул сан деген сөздөн окшойт. Себеби өзү санжыра деген сөз дагы бир талаш сөз да. Себеби элдин көбү айтат бул араптан шежире деген сөздөн келет дейт да. Анан мен таң калам да негизи. Сөздүктөн баштап бизде айтылат, биздин жарым сөзүбүздүн баары араптан келген, перстен келген, түрктөн келген, кыргыздын сөзү жок эмиш да. Сөздүктү карасаңар, мисалы Юдахиндин бардык эле жерде бул араптын сөзү бир тигилбейт. Мен бул боюнча менин бир башкача пикирим бар. Санжыра деген сөз кайсы бир сөз мүмкүн араптардан келгендир, бирок санжыра боюнча мен талашат элем. Себеби араптардын шежире деген сөзүнө кыргыздын тили келбей калыптыр. Азыр деле айтып атабыз го, шежире келип эле жатат. Эч кыйналбай эле. Шежире деген сөз санжырага эмне болуп өзгөрөт? Эмне муктаждык бар? Мисалы казактар шежире деп айтат. Казактар казак тилинде да шежире, ал арабчада эле шежире экен. Өзгөртпөй туруп айтып атпайбы? Биз эмне ал сөзгө тилибиз келбей калыптыр. Азыр деле кыйналбай атабыз. Мисалы кээ бир сөздөргө кыйналып тилиң келбей атса, өзгөртүш мүмкүн. Мисалы картошканы кыргыздар картөшкө деп бир-эки муунун лөөгө ажырашып калганы ошо ойдон. Шежире деген араптын сөзү ал өзүнчө түшүнүк болсо, кыргыздын санжырасы ал шежиреге тиешеси жок деп ойлойм. Себеби изилдеп көрсөк, кыргызда санжыра деген бул жөн эле ата тең эмес. Сен ар бир адамдын коомдогу ээлеген ордун кылган кызматын, анын орду жөнүндө сөз болуп атат. Жашоодогу. Кыргызда мындай сөз бар. Биздин катарда, биздин иретте, биздин санда деп айтат. Сан деген биздин катар иретибиз, ордубуз деген сөз. Ар бир уруулар уруктан, тукумдан түзүлсө, тукумда үй бүлөлөрдөн түзүлсө, ошон түзүлсө, биз ошентип айтабыз. Бул биздин иретте, биздин катарда, биздин санда деп айтабыз. Сан деген сөз бул биздин тутум, система дегендей. Анан ошол системаны айтып атабыз да санжыра деген. Санжыра деген ошол уңгусунда сан деген сөз турат. Бул катар, ирет, орун деген сөз маанинде. Анан сынчы дегеним мен ошол санжыра сүрүп аткан адамдарда ошол сынчылар ошо санжырага байланыштыруу деп айтылса керек деген бул деле божомол, бирок бул жанагы нумерологко эч тиешеси жок. Да. Эң кызыгы. Себеби сынчылардын баары адамдарды сынаган. Эми мен алыска барбай, мисалы өзүмдүн уруумдун санжырасында мынтип айтылат. Мен солтомун да, биздин солто атабыз бий болгон экен, ошондо бир күнү айылга кабар келет, айылга сынчы келди деп. Бул санжырда жазылат. Анан солто бий албетте катарда кыргыз катары сыйлап, сынчыны көргөндө кыргыздар сыйлайт да, сынап анан баягы болгон сыйын көрсөтүп, тинтип, тамак ашын берип, дегенде чапанын жаап, аргандай. Анан баягы түн өтүп эртеси, анан баягы жолго аттанаарда, анан солто бий айтат экен, кыргызда кеп бар.
сынчылар түнөп өткөн жайга журтка экинчи ирет кайрылбайт деп мен эми ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып балдарым бой жетип калды эле балдарым сынатып алайын кандай дейсиз дейт. Анан сынчы айтат макул дейт, алып кел дейт. Анан ошондо Солтобийдин эки уулун, Күнтүү менен Култуу деген эки уулун, ошол кезде жаш курагы бирөө 18-19, бирөө 20-21 болсо керек, баягы бой десе бой, келбет десе келбет, баары мындай бир табына тайдын эти бышкан кезеген бирден улуусун киргизет экен, бири-биринен киргизет экен. Баарын эмес, бирден киргизип, боз үйдө отурган экен. Ал жигит биринчи уулун киргизип туруп, карап, мындай сүйлөшүп, анан кайра чыгарат экен. Анан атасына айтат. Биринчиси киргенде айтат, бул уулуң мындай деп айтат да, кыздары сулуу болот, көлүктөрү тың чыгат деп эле коюптур. Болгон эле. Анан ал сөзгө такыр эле мындай ыраазы болбогон. Солтобий мындай Солтобий өзү кыйын деп айтат. Кыйын болгон экен, мындай уйткулукту кармаган, элчилиги да бар, мындай бир өзгөчөлөнгөн экен, жакшы мындай бир жакшы гана сөздөрдү айтылат экен Санжарада. Анан жана антип санчы сынатканда улуу уулун. Анан ошону угуп, мындай бир ичи жылбай коет экен да, кыскасы. Анан болуптур, эми экинчи уулду киргизет, Култуу кирет экен. Култуусу киргенде аны карап туруп, анан сынап туруп, анан чыгарып туруп, анан кайра атасына айтат, бул уулуң окатка тың болот. Чыкса бирден чыгат, өнөргө бай болот. Өнөрчүлөр чыгат деп коюптур да. Деп эле болду, анан ошо менен тим коет. Анан аны уккан ого бетер аны көңүлү түшүп калат экен да. Анан болду дейт, эки эле уулум бар дептир да. Анан санчы ошондо Солтобийдин жанантип көңүлү түшкөнүн карап, анан Солтобийдин өзүн бир карайт туруп, анан айткан экен. Сенде дагы бир уул барбы дептир да. Анан Солтобий таң калып туруп, мындай айт электи айтып, сынчы айтыптыр да. Сени карап туруп, сенин дарамет касиетиңди көрүп турам дейт. Бирок жанагы эки уулдан көрө элекмин дейт. Бирок сенден белиңден кетиптир ал дейт. Сенин дараметиң. Ошон үчүн сурап атам, дагы уул барбы деп сураптыр да. Ошону байкап атпайбы? Анан Солтобий ошол жерден келип айтыптыр, жакшысынан чыкпаган, жаманынан чыкмак беле алдыргыла үчүнчү баламды дептир да. Көрсө, экинчи аялынан үчүнчү уулу бар экен, анда жашы жашыраак, 9 жашар кезген. Санжарада айтылган боюнча. Анан ал 9га чыккы чакты бечел баспай, ити оорусу менен ооруп бечел болуп калыптыр. Ити деп коет, бул азыркыча рахит экен. Сөөгү ооруп болуп, анан эми сүрөттөлүшүдө айтат, башы калдайган чоң кыз дейт, мойну ипичке, курсагы чандайган, буттары ийрейген дейт, ипичке дейт. Анан ушундай бир көркүсүз, келбетсиз бала, анан баса албаса, бирок өзүнүн канынан бүткөн бала да. Анан ал баланы өзүнчө боз ийдиктирип үйдө эле кароодо экен да. Анан жанагантип ачууланып атпайбы, жакшы, атигил эки уулу эми келбеттүү, баары келишип атса, ушундан чыгат го деп үмүттөнүптүр да. Анан жакшысынан чыкпан, жаманы чыкмак беле алдыргыла дептир да. Эми аягында уже ачууланыпчы. Анан ошондо жигиттер чыгып тиги баланы алдыралы десе, көрсө, кечинде баягы ушундай шаң болуп бирдеме болгон бала, эми баягы акыл эси жакшы экен да. Болгону баса албайт. Анан боз үйгө бала кирди чыкты, тамак берип карап турган кишилер бар да. Анан сураса, сынчы келиптир дейт. Ал ким десе, аны айтып берет да, аны угат экен да. Анан ушинтип сый көрүп атса, жата бериптир. Анан эртең менен дагы ушинтип бирөөлөрдүн кирди чыктан кабар угат экен да, балдарын сынатып атыптыр Солтобий дегенде. Анан ичинен аябай күтүп атыптыр, мени качан алып келет деп. Күтсө эле жок, жойт убакыт өтүп атат. Анан аябай туталанып ичинен мени сынатпай коебу атам деп коркуп, баягы өзү бечел болуп баса албаса да, бирок колдору менен тырышып атып, жанагы боз үйдөн эптеп чыгып, анан боз үйдүн сыртынан бел курчону карманып алып, жанагы башка боз үйдө сынатып атат. Ошол өргөгө чейин жөрмөлөп барып, анан бел курчону кармап туруп, эшиктин ооз жагына келип калыптыр. Келип калган учурда жана атасы айтат да, жана жакшысынан чыкпан, жаман чыкмак беле алдырткыла жана үчүнчү баланы дегенде, тиги жигиттер чыга калып, ой өзү келип калыптыр дейт. Деп аны көтөрүп келип үйгө алып кирсе, сынчы айтыптыр дароо, баланы колуңа ал, башына баш кийим кийгиз, анан чапан жап. Себеби кийими да жок экен. Ал бечел ооруса, бечел болуп баспаган бала төшөктө эле жата берип, анан эч кийимчен келиптир. Анан аны кийим кийгизип, үстүнө чапан жаап, калпак кийгизгенден кийин анан аны кечке карап туруп, анан кайра баланы алып кеткиле деп, анан атасына айткан жери экен. Солтобийге. Мен окуп берейин, мынакей элдин уйткусу дейт. Душманга намыз бербеген көкжал кабылан, ат качырбас боз айгыр, аң качырбас буудайык, ар намустуу баатыр, анан бийлер ушундан чыгат дейт.
Колу ачык, тукумдары жоомарт болот, элиңдин туусу, туткасы ушул уулуңдун белиңде жатат. Муну жакшы кара, атыңды ушул уулуң чаа чыгарат. 3-чү баласынын аты Чаа экен. Муну мени мактангандай болбойт, мен ошо Чаа тукумунан тарайм да. Биздин ошо Чаа тукуму деп коет, биз Чаадан болобуз. Анан айтканында бул убагында сынчы айтып кеткен экен. Кийин анан санжырачылар буну айтып отурат. Анан кийинки муун уже мына андан бери ал киши 16-кылымда киши экен сол таби. Андан бери 5 кылым өттү. Эми акыркы кылымды санабаганда 4 кылым ичинде ошол Чаадан биринчиден Чаа өзү кыйын чыгат. Экинчиден Чаадан тараган урпактарынан сөз түрүнө биринен экинен улам бир баатыры чыгат, элчиси чыгат, балбаны чыгат, акылманы чыгат, жанагы бул жерде айтылган сыпаттардын баары чыгат. Мисалы эми анын ар бирөөнө токтолсок убакыт көп кетет. Биринчиден мен айтайын деген ошо сынчылардын өзгөчөлүгү мынтип айтат да. Сынчынын бир өзгөчөлүгү мындай: сынчы келечекке карата айтса, ал дароо ишке ашат деген ал 100% кепил эмес. Бир шарты бар. Могул жерде айтып атпайбы? Муну жакшы кара дейт, атыңды ошол Чаа чыгарат. Сынчы эгер бир сынчы сынап болочокто боло турган дараметти гана айтат, мүмкүнчүлүктү айтат. Ал ишке ашабы, ашпайбы, ал сынды уккан адамдын өзүнөн экен. Анан муну айткандан кийин биз санжырадан билебиз, сол тоби анан болгон байлыгын жумшап, эмне деген дары дармек, эмне деген дарыгерлерди алдырткан экен, ошол ити менен ооруган баласын баспай алган, айыктырыптыр. Айыктыргандан кийин анан 16 жашында Чаа уже эрдик көрсөтүп эр атанат. 18 жашында бийликти колго алат экен, атасынан бий болот экен. Элди сол тоби элдин бийлейт экен. Анан жүрүп отуруп чоң эрдиктерди кылган, мисалы санжырада айтылган боюнча Тагай би эми биздин чоң атасы болуп калды бул 4-5 муундагы атасы болуп калды. Тагай бийдин чоң кыргызга алган кызматы Алтайлык менен ала толук кыргыздардын байланышы үзбөй, карым-катнаш бекемдеш үчүн Алтайда калган кыргыздардын бир топ үйлөрүн көчүрөт бияка мекенге. Жак менен байланыш үзүлбөсүн. Алтай деле биздин жер. Бирок силер алыстап карым-катнаш үзүлгөндө биз чачырап кетпейлик. Бир эл экенибизди унутпайлы деп кайра үй бүлөлөрдү бияка көчүргөндө алар жактагы туугандар менен байланыш карым-катнаш мындай болот деп анан ошентип көчүргөн экен. Кийин ошол милдетин, ошол кызматты аткарып Чаа дагы ошо чоң атасынын кызматын кайталайт. Ал дагы акыркы Алтайдан бияка бир топ үй бүлөлөрдү көчүрүп келген дагы Чаа бий болгон экен. Улуттук деңгээлде иш кызмат кылган адам экен. Анан анын урпактарынан Жайыл чыгат, Байтик чыгат, Жаңгараш чыгат, Жамангара Балбай чыгат, Бишкек баатыр чыгат, көптөгөн баатыр, бий, элчилер ушул кыйындар чыгат экен. Бүт Чаанын урпактары. Анан ошонун баарын көрдүңөрбү? Бул жерде ошо сынчы айтты эле, болду мен баламдан ошо кыйындар чыгат экен деп жата берсе, болмок эмес. Ушуну жакшы кара деген сөз, буну айыктыр, татыктуу тарбия бер, анан чыкса ошондо чыгат. А кээ биринен чыкпайт дегениң кандай эмне тарбия берсең, бирок эми жок, нар жагында жок болсо чыкпайт экен сөз экен. Сынчылардын бир өзгөчөлүгү, булар келечекте боло турган нерсенин, боло турган мүмкүнчүлүк дараметин гана айта алат экен. Болгонго шарт бар. Данегин көрөт экен да, ошону өстүрүш керек. Болот, бирок ошону өстүрө алсаң. А олуячылык ал буйруктуу нерсе. Экөөнүн айырмасы ушунда. Экөөнүн айырмасы ушунда да. Бирок экөө тең, анан дагы бир айырмачылыгы, олуячылык ал каалайсың буйруктуу нерсе келди, аны угабы, түшүнөбү, жакшы көрөбү, жаман көрөбү карабайт, айттырат. А сынчылык айырмасы, адам өзү кааласа айтат, каалабаса айтпайт. Өз эркинде. Көңүлүнө карап туруп айтпай да коюшу мүмкүн. А керектүү жерде айтып коет. Анан өз касиетин өзү ээ да, сынчы. А олуячылык жок, өз касиетин өзү эмес. Буйрукту келди, аткар. Бирөө сурап айтып берчи десе айта албайт. Укпайм десе болбой, кулагын чоюп туруп айтат. Айырмачылык ушунда. Эми жана акелер жөнүндө сөз айтып калдык. Кыскача айтып берсеңиз, ушул эмне үчүн аке деп калганбыз да? Эми биз билгенибиз боюнча аке деп мисалы көл өрөөнүндө гана, жети аке деп. Ошол жети аке тиешелүү. Ошол эле аймакка тиешелүү ушундай бир элдик адамдарды эң бир чоң өзгөчөлүк буларда бийлик деле жок. Атайлап мындай энчиленген эмес, мындай эл тарабынан ыйгарылган бийлиги жок, бирок акыл дарамети менен бийлик кылган адамдар. Жол болсо анын сөзүн эки кылган эмес. Алар менен эсептешчү, ансыз иш бүтчү эмес. Расмий бийлиги бар бийлер керек болсо ошо акелерден кеңеш сурамайынча
ишке барчу эмес экен же чечим кабыл алчу эмес экен. Анан ошондой бир өзгөчө кызмат үчүн болгондо дагы элдин кызыкчылыгын, элдин кызматын өтөгөн адамдар ошол бир аке деген наамга таткан экен. Эмне үчүн аке деген сөз аны билбейбиз, бирок көлдө ошондой экен. Анан башка өрөндөрдө деле андай адамдар бар, бирок аларды мисалы Кокомдун доорунда болсо, аларда жанагынтип датка деген коштолгон наам менен айтса, бирок анын бир өзгөчө кызмат үчүн айтканда. А көлдө эмнегедир аны өзгөчөлөнтүп аке дешкен экен. Акелердин ичинен бирөө гана бийликке тиешеси бар болгон экен. Ким Кыдыр аке. Анан ким Садыр аке дагы, экөө экен. Калганы бийликке тиешеси болгон эмес экен. Эми мындай аке деген аталыштын мындай түшүндүрмөсү ошондой эле, сый урмат, анан бир өзгөчө наам экен. Эми бул акелердин көбү жанагынтип акыл дарамети күчтүү болгон, көбүнүкү акылмандык менен иш кылышкан. Анан аны менен кошо аларда сынчылык касиети да коштолгон. Мисалы дээрлик баарында, бирок мен ошо 5-өөнү мисалга келтирим келип атат да. 5 акени, 5 4 акени мисалга келтирим келип атат. Себеби мен ошо изилдеп жүргөндө китепте даана мисалдары көп жазылат. Мисалы Сарт аке жөнүндө. Сарт аке өзү мынтип айтылат, акылдын ээси Сарт аке дейт. Мисалы жашынан баштайлычы, Мойт акеден баштайлычы. Мисалы улуусу боюнча негизи Карга аке, анын Карга акени кийин эле изилдеп акелер экен деп аны изилдеп чыгышат. Мен аны көп маалыматым жок, айта албайм. Андан кийин эле Мойт аке жашы боюнча, анан Сарт аке кетет, анан Тилекмат. Эми жашы боюнча айталы. Мисалы Мойт акенин сынчылыгы жөнүндө. Мойт акенин биринчиден өзү мүнүшкөр дагы саяпкерде болгон деп айтылат. Жылкы жаныбарын жакшы, малды жакшы тааныган экен. Анан мүнүшкөр деп өзү бир таптаган куш бүркүттөрдү жакшы көрчү экен. Андан сырткары өзүнүн баягы акылмандыгы, мындай бир дарамети күчтүү болгон экен. Анан мындай бир окуя. Кыргыз казак катышкан бир чоң ашта, ал убакта көл өрөндө болгондон кийин немеде бериптир, Каркырада. Анан ошондой бир аш болуп атканда бир эң эле кызыктуу кыргыз көчмөндөргө бул аламан чабыш, ат чабыш, аламан. Баягы байгесине 1000 төөм, 10.000 жылкы, анан канча 1000 кой дейт. Байгесине айтылыптыр. Анан кыргыз казактын мен деген күлүктөрү чыгарып туруп ат чабыш өтөт Аламанда бир эле байге да. Анан ошентип аягында баш байгеге келип эң биринчи болуп озуп чыкканы бул казактын Шорук деген баатырынын кери кашкасы чыгат. Анан баягы биринчи келип чыкты, элдин баары уулдап, мына казактын аты чыкты деп, күлүгү чыкты деп, казактар көкүрөктөрүн кең жазып, кыргыздар мынтип карап, буйрганы деп. Анан эл алдына чыгып, баягы эл мыктылары, жакшылары да коет, элдин алдына чыгып той бийлегендер, ашты бийлегендер келип туруп, анан жана байгесин тапшыраарына келгенде, анан мына Шоруктун кери кашкасы биринчи келди. Байгесине мынча миң деп атып келип турушуну тапшыраарына келгенде эле анан Мойт аке келип чатак чыгарат. Байгени кимге бересиңер деп турду. Суроо берет да. Анан эми белгилүү кыргыздын салт канча миңдеген жылдар бою күлүктүн ээсине берет да, малдын ээсине берет да. Анда мага берет турбайсыңар дейт да. Элдин баары таң калат. Кандай сага беребиз деп. Эми ал жашы деле кандай сизге беребиз деп. Аксакал эми элдин баары көрүп турат, Шоруктун кери кашкасы алып келди. Кери кашка Шорук деген казактын баатыры өзү жактан таптап жол бастырып келип баары көрдү, ал казактык экен десе. Анан кайра кайталат. Ой, деги байгени ким алат десе, малдын ээси алат. Малдын ээси болсо анан мага бересиңер дейт. Кайра эле ошол сөздү айтат. Анан маселе чатакташып баштайт, элдер чогулуп баштайт. Анан мыктылар келип, анан ошол жерде ортого арачы болуп Сарт аке келет. Сарт аке кыргызда айтат, акылдын кенчи Сарт аке дейт да. Акыл ээси Сарт аке, сөз ээси Тилекмат деп айтат да. Анан Сарт аке да аябай кадырлуу киши экен. Анан ал ортого акыл салат, аксакалдар деп. Аякта казак кыргыздардын бийлери чогулуп, талашып чатак болуп баштады да. Биринчиден намус, экинчиден чатак кандай болуп атат деп. Анан Сарт аке айтат, Мойт аке жөндөн жөн сөз чыгарбайт. Сөз чыгарда, демек анын жүйөсү бар, дареги бар. Андан көрө угалы кандайча, сөзүнө көнөлү, болбосо ал дагы жөн киши эмес, анын аркасында калың эл турат, чатак болуп кетпесин десе, анан ортодон эми элдин баары көрүп турат го, тигинде мындай десе, анан ошондо айтыптыр да, эми бул киши мал тааныган киши, жөн жерден айткан жок. Билесиңер да, бул өзү саяпкер, мүнүшкөр, таанып туруп айтып атса керек деп Сарт аке ортого кирип атат да, калыс киши катарычы.
Анан казак тараптан дагы бир карыя киши бар экен, атын унутуп калдым. Китепти окуган боюнча ал киши айтат: "Мейли, андай болсо эми ал Мойтакени биз деле тааныбайбыз. Бирок намыс талаш болуп кетти бул жерде" деп. Анан айтат: "Анда биз сынайлы" дейт. Ооба, мүнүшкөр сайыпкер экен билебиз. Анда биз сынайлы. Сындан өтсө маселе жок. Анда берели дептир. Анан эпке келишип, анан макул, тапшырманы биз беребиз деп казактар айтат. Анан Мойтакеге келип айтат: "Ушундай. Тапшырма берели, сынаталы" деп атат десе. Макул, мейли, маселе жок дейт. Анан казактар келип 3 койду байлап келип туруп, алдына келип айтат да: "Могу 3 кой" дейт. Ушу тетиги бетте жайылып жаткан малдын ичинен ушу 3 койдун балдарын таап кел дейт. Козуларын. Анан меса деп кыргыздын баары шүүлөштү. Бул эми эмне деген бул? Каркыра болсо, малдын баары каркырады болсо жайында. Кантип таап келмей эле десе, анда айттыр. Анда мага убакыт бергиле. Анан 3 кой болсо мага 2 жигит бергиле. Бирден козуларын өңгөргөнгө дагы деп жардамга 2 жигит бергиле. Анан убакыт бергиле дептир. Макул дейт. Кетет 3-ө. Бир канча убакыттан кийин, болжогон убакыттан кийин кайра келет. Келип туруп 5 козу өңгөрүп келишет. 5 козуну өңгөрүп келет. Мына таптым деп. Кой бергенде козулар чуркап барып туруп көрсө 2 кой эгизден тууптур. Экөөнүкү эгизген, бирөөнүкү жалгыз экен деп козулар келип турган эмкирет кой. А көрсө мындай экен, кой баласы өзүнүн энесинен башка эч кимди эмбейт экен да. Анан балдарын, козуларын жана кой бергенде эмгенде эле өз козуларын тапты деген сөз. Экен да. Ошону менен далилдептир да. Таап чыгыптыр да. Койлорду көрүп туруп анан тетинче малдан таап чыкты. Бул малды тааныгандык сынчылыгы. Эман баары түшүнүктүү. Анан эң кызыгы баары бүтүп тигилер сөзгө жыгылды да, болду да, эми сындан өттү. Анан аягында тиги казак карыя чыдабай кетип айтат экен да: "Ай, Мойтаке, эми кадырлайбыз, сейлейбиз, сындан өттүң, сөз жок. Бага сүйлөшкөн боюнча беребиз. Бирок бир суроо. Кантип бул мал сеники, буну шорк өзү таптаса" десе. Шорукта турат баатыр. Ал күлөйгөн киши. Анан Мойтаке тиги шорукту тиктеп туруп: "Өзүң айтпайсыңбы" дегендей кылыптыр да. Эң кызык тамаша ошол жерде. Анан элдин баары кулак түрүп эле эмне болуп кетти деп шорукту кызганын шорук айтат. Илгери эмес, эми бир канча жыл мурун бизде бир жылы каат болуп, бизде баягы жут болуп мал кырылып, анан айла кеткенде биз Кыргызга келип жылкы тийгенбиз. Моюнга алыш керек дейт. Ошондо из таптырбай кеткенбиз, булар билбей деле калган. Ошондо көлдүн күнгөйүнөн четинен каркыр аркылуу өтүп эле түпкө келип эле бир айылдан жылкы тийип, анан жылкы тийгенде булар эң тыңдарын алып кетет да, мал болчуларын. Булар да жөн билет да. Анан ошонун арасында бир бооз бээ дейт. Бооз экен да, мына туйт деп. Көзүмө ушундай жылы көрүндү, ошону алгым келип туруп алды дейт. Анан акылым түшүнүп атат. Буну алсам алыс кете албайм, боозду чаптыра албайм. Анда кармалып калышым мүмкүн. Арттан куугум келсе, анда камалам. Бирок калтырсам бир нерседен кем калчудай болуп эле болбой алып кеттим дейт. Эптеп шашпай жүрүп отуруп, бүт малды айдап кетип, муну жалгыз атайлап, өзүм анан айдап, акырынан айдап, из жашырып айдап барып, анан аман кылып, анан үйгө барганда тууп берген мал ушул. Колуну турбайбы жанагы чаап кеткен? Эми ал андан ошону айтып берсе, элдин баары таң калып атат. Мына Мойтакенин сынчылыгына баа бергиле. Малды дейт, энесине каратып билип атат. Ошол энеден туулган ушул эле болуш керек деп, аны бүт сынап туруп, анан айткандай чын чыгып атпайбы. Мына сынчылардын күчтүүлүгү, касиети ушундан экен. Эми мисалы ар бир кимде, акеде ушундай бир өзгөчөлүк болот. Мисалы Сартаке жөнүндө сөз кылалы. Сартаке жана акыл эси сарт деп айтылат. Бул ошо көлдүк кыргыздардын ичинде ошондой бир лакапка айланып калды. Сартаке ушундай даанышман, акылгөй киши экен. Мисалы Боронбай би, бугулардын бийи. Эмне маселе болбосун, эмне чечим чыгарбасын, Сартакесиз сүйлөчү эмес экен, маселе чеччү эмес экен. Бүт иштин баарын ушу киши менен кеңешчү экен. Кеңешчиси болгон экен, бака Манастын бакайындай экен да, салыштырмалуу. Анан бир күнү ушул Сартаке жашы деле бир топ орто жаштан өтүп кеткен кез экен. Анан балдарынан караса, Сартакенин өзүнүн дараметинде болгон балдары жок экен да. Анан Боронбай өзү баш болуп келиптир алдына. Ай Сартаке, сен өзүң сарт болсуң. Акылың менен биз иш кылып момундай гүлдөп өсүп атабыз. Маселенин баары сен чечпеген маселе жок дегендей. Бирок жаман көрбө, аркаңдан келаткан балдар сага татыган балдар жок дейт. Анан төшөк чаңыртпайсыңбы дейт. Кудалыкка
куда башы болуп өзүм барайын деп турду. Анан саат карап туруп, эми жашым деле өтүп барат, тиги десе, жок, сенден жакшы тукум алып калыш керек дейт. Андай болсо анда менин бир шартым бар, макулмун дейт. Бирок бир шартым бар. Эмне болду деп артаңылат да, кызды өзүм таңдайын деп. Макул деп. Анан көнүшөт. Чындап эле Сартакенин балдары өзүнө теңдүү бала жок экен ошол кезде. Анан жана тигилер макул болушат. Ким Боронбай би өзү баш болуп, анан бир нече өздөрүн тандаган, мындай бир ойлогон жерлер бар экен. Баланчанын кызы, Түкүнчөнүн кызы, ошол жака деп 5-6 жерге, көп эле жерге барышыптыр. Биринчи тигилер тандаган. Бирок акыркы чекти мен коем дептир да, тигим Сартаке. Мен жактырсам ал белги берем. Анан ошондо кудакчы. Мындай конок болуп барат экен. Сүйлөшүп алыптыр. Ал өзүнчө бир ишарат экен да. Би келди дегенде ким гана тоспойт, тентип мынтип, жай баракат маселе келебиз. Анан кыздын атайын мындай бир конок мейман көргөндө, анан эгер жактырсаң белги бер, анан биз ошол жерден сөз баштайбыз да, куда түшүп баштайбыз дейт. Жөн жакпаса, анда жөн эле конок болуп чыгып кетебиз дейт. Тигилердин да беделин түшүндүрбөй дейт. Макул дейт. Анан тигилер бүт өздөрү белгилеп койгон баланчанын кызына баланча дегилерге барып, бүт баарын кыздарын көрүп жактырбайт, унчукпайт, белги бербейт. Чайын ичип, тамагын ичип коюп, бир аз болуп коштошуп кете берет. Анан кыдырып бүтүп, анан булардын белгилеген жерлерин баары бүтүптүр да. Анан айтат, бүттү, бизде эчтеке жок дейт. Анан болду, ушул эле тандаткандар деп тиги Сартаке айтат. Анан дагы бир айтат. Бир кыйын бар эле, бирок бир кызы бар, бирок деп мындай такыр уялып айта албай, эмне болду, сен тааныймын, вот ал киши болсо болот деп. Анан баягы илгеркилер ата энесин көрүп, баягы энесин көрүп кызын ал дегендей. Анан десе, бирок ал кишинин кызы анча эмес экен, Рай дагы тиги анча эмес деп айткан экен. Болду, албады, барып көрөлү дейт. Мейли деп тиин үйүнө жөн эле барып жүрүшөт да. Барат дагы кирет, анан баягы үйдүн ээси кабыл алат, би келди, Сартаке келди десе, болгон ашын коюп, тинтип мынтип. Анан кыздар жүрөт, кыймылдап жүрөт, байкайт. Анан Сартаке сүйүнөт. Белги берди дейт, тигилер баары таң кылат. Болду, жараптыр, анда макул эми. Тигилер аябай өтүп, анан баягы ортодон жанагы үйдүн ээсине келип айтат, ушундай келдик элек, ушундай ишибиз бар эле деп, кудалыкка келдик десе, ал сүйүнүп, тинтип мынтип. Анан ортодон баягы кирди чыкты, тиги тамак этпешкече убакыт бар болгондо, анан тиги үй ээси чыккандай, анан тигилер баары жанталашып ой, Сартаке кыйын экенсиң. Жана деп бир эки кишинен айтып туруп, тигинин кызы, анан тигинин өлтүргөн кызы, ушул экөө жарабай, анан ушуну кантип тандадың дегенде, анан айтат, ошол жерден сырын айтат. Мен түшүнөм силерди, силер аракет кылып атасыздар, тинтип атасыздар, анан деп жанагы бир экөөнү өзгөчө белгилешиптир, аябай тим эле элдин көзү түшкөн кыздар окшойт. Биринчиси деп атын айтат, баланчанын кызы сөз жок дейт, келбет, өң, сулуулук баары бар дейт. Бирок анын дейт, туу берет дейт. Бирок жатын анча күчтүү эмес дейт. Женеке катардагы эле адам болот дейт. Көрөсүңөр, кийин убакыт турмушка чыгат, көптү төрөйт, жакшы, бирок анчейин бала деле оңду бала чыкпайт дептир да. Десе, анан болуптур. Анда экинчиси эмне болуптур? Десе, ал эмнеси менен жакпай калды десе, ой, анын деген ал деле шумдук экен, ал деле өңдөсө өң, келбет десе, баары жакшы экен, тарбиясы деле мыкты экен дейт. Бирок тилекке каршы бул эрте жазда чыккан байчечке экен дейт. Эмне болду десе, жатынына суук тийгиз болуптур, бул төрөбөйт дейт. Төрөй албайт дейт. А бирок төрөсө мылкты чыкмак экен дейт. Бирок тилекке каршы буга буйруп аптыр дейт. Анан эгер ишенбесеңер, ушул эки кызга көз сала жүрсөңөр, атайын бирөөлөргө. Анан канча убакыт өткөндөн кийин мен сөзүмдөн көрөсүңөр дептир да. Айтканындай кийин бирөөсү ошо бир нече турмушка чыгып, такыр төрөбөй коюптур, бактысыз болуптур. Жана байчечке деген кыз. Жана биринчиси ал эми баягы турмуш курап бирөөгө чыгып, көп балалуу болуп, балдарлуу, көп бала чакалуу болуптур, бирок мындай суурулуп, тың болуп бир бала болуптур. Ортозар эле болуптур да. Анан ошону сынагандай деп аябай айтышат да. Анан бул жерде бирок Сартакенин дагы бир өзгөчөлүгү, ошол жанагы сынатып алган аялы өң келбети деле анча эмес экен, ырайы деле анча эмес экен, бирок мыкты уул төрөйт. Өзүнүн купулуна толгон бир уулду төрөп, анан бирок кийин уже ал баласы чоңойгондо, өзү жашы бир топ карып калган кезде бир окуя болуп, өзүнүн баласына өзүнүн көзү тийип калат. Өзүнүн көзү өтүп, анан баласы үйгө жетип-жетпей ооруп түшүп, түн өтпөй анан чарчап калат да. Ошондо бир жаңадан бир бойго жеткен бала экен, бир 14-15 жашта кезде.
алыстан чаап келаткан балдардын арасынан топ баланын ичинен ай баланча тиги озуп келаткан ким деп аябай суктанып караптыр да анан айеке балаңызды тааныбай калдыңыз аятан көрө болбой калыптыр дептир. Себеби сынчы өзүнүн суу артып кеткенин дароо түшүнөт. Анан өзүнүкү өзүнө күчтүү өтөт деген сөз бар кыргызда. Болду бул мал болбойт дейт. Себеби меники өтүп кетти, меники күчтүү болот деп анан ошо баласы үйгө түшүп эле башым ооруду деп жатып калат экен. Анан түн өтпөй эртеси уже чарчап калат экен. Анан ошондо бир ыйлаган сөзү бар экен дейт Сартакенин. Мага башымды алтындан берип, аягымды бок кылып коюптур деген сөзү ошондон экен. Кийин Сартакенин жолун улаган ушундай бир кыйын балдары чыкпаптыр. Болгону бирөө болуп, анысы чарчап калыптыр да. Буйруп аптыр деген сөз да. Эми мисалы сиздин убактыңызда болуп аткан жокпуз агай? Жок, айтып өтөйүн мен. Мисалы Садыр аке жөнүндө. Садыр акенин бир эң сонун бир жашоосунда болгон ар бири керемет адамдар. Бирок бизге жанагы сынчылыгына келгенде бир жакшы окуясы бар. Садыр аке өзү Кыргызга кылган мындай өзгөчө кызматы менен белгилүү, баары эле кызмат өтөшкөн, бирок бул Садыр акенин кызматы өзгөчө. Мындай болгондо бул Орусия империясына биз кошулгандан кийин Кытай Россиянын чек ара маселесине келгенде азыркы чек аранын мындай өтүшүндө бирден бир салым ушул Садыр акеде. Эгерде Садыр аке чырылдабаганда биз Ысык көл менен Нарындын бир топ аймактары Кытайга өтүп кетмек экен. Биринчи эле катар тоолор менен чектелип, аркы сырт тигип коет бизде, сырт жанасы. Сырт атпашы мисалы кетип калмак экен да. Ошондо Садыр аке чырылдап, жок, бул биздин жерлер, биз деген улуу тоо, Какшал тоосу менен чектешсек, бул табигый чеп болуп берет. Табигый чеп чек арага эң ыңгайлуу. Эгерде улуу тоону берсек, табигый чеп тиги тарапка өтүп кетсе, анда стратегиялык алар утушта болот. Алар ыңгайлуу позицияда болот дагы, эгер согуш жараланса, анда бул регион утушта. Ачык болуп калат. Ачык болуп калабыз деген негизде анан бул далилдеп, анан орус падышалары, падыша жактагы падышалыктын тегерегинде жүргөн тиешелүү аскер баштылар аябай баа берип, анан Садыр акени баамдап, анан ошондо орус падышачылыгы мындай бир чечим кабыл алыптыр. Бул кыргыздар тубасы акылман келет дейт. Сабаты жок, билими жок болсо да, бирок тубасы акылмандыгы баа беришет да. Анан ушул жергиликтүү элден дагы окутуп, жакшы балдарды мындай тарбияласа кандай күчтүү болуп берет деп, империя кызмат кылабы деген ниет менен анан мектептерди ача баштайт экен. Мектептерди ача баштаганда анан ар бир болуштукта, ал убакта болуштар болуп жүргөн, ар бир болуштукка белгилүү өлчөмдө квота берип коет экен да. Мисалы, бул болуштуктан 5, 6, 7 бала деп туруп, анан ошондо Садыр аке болуш болуп шайланыптыр. Ошол кызматынан кийин аны болуш кылып шайлайт. Сен мыкты экенсиң, сен эми бизге волостной болуп бер деп. Кечиресиз, азыркы кызмат менен салыштырганда болуштар ким болгон? Аким болуп калат. Анан анын тиешелүү болуштугуна 7 орун бериптир квота мектепке. Мектепти Верный деп коет, Алматыдан ачыптыр. 3 Алматы деп койчу экен, эркери орустар келип Верный деп атаганда. Ошол жактан Түзем мектеби деп туруп, кыргыздарга өзүнчө орун берилип, анан ар бир болуштукка ченелүү бериптир. Ошондо буга 7 орун тийиптир. Ошол эле убакта башка болуштуктарда орун тиет. Анан булар бир эле күндө барып, булар дегеним Садыр аке менен Тескейден Тилекматтын баласы Чыныбай, алдагы болуш болот. Чыныбай болуш болот. Тилекмат болуш болгон эмес, баласы болуш болот, кийин себеби орустардын орунда болуп калат. Анан алар экөө жашташ экен, экөө балдарды таштап, аларга 5 орун бериптир, буга 7 орун бериптир. Бул 7 баланы камдап, бул 5 баланы камдап ар жакка тапшырып келет, анан экөө кайтып келатат. Кайтып келатканда жолдогу сөзү. Чыныбай Тилекматтын уулу болгон соң, алдагы баягы Тилекматтын дагы касиети болгон да, ал дагы чымчылап, кытыклап сүйлөгөн киши экен. Анан Садырга кайрылып биринчи сөз баштаптыр. Садыр, жакшы иш бүттү, балдары тапшырды, келечек буюрса бар. Анан деп мынтип, сен тапшырган 7 баланын ичинен бир да балаң, өзүңдүн балаңдан бирөөсүн да көргөн жокмун да, 7 баланын ичинде дейт. Садырдын 3 баласы бар экен ошондо. Тиеш өтпөйбү. Эмне балдарың тынчыкпайбы дегендей. Көрсө, Чыныбай өзү жана 5 баланын ичинен номер 1 болуп, өзүнүн баласын бараканды жүрөт. Бирок бараканды эле эми бул жерден кимдин Садырдын жообуна калды. Садыр аке мынтип айтат. Көрбөгөн көз үчүн алтын менен жездин айырмасы жок дейт. Же болбосо көрбөгөн көз алтынды жезден айырмалап билбейт дейт. Мен дейт, эртеңки дат баскыс алтындарын терип келдим дейт. Өз дегеним өз элиме, жериме кызмат өтөгөн балдар дейт. Өтөөчү балдар дейт да.
Менин 3 балам дейт, үчөө тең биригип келип туруп окуу жагынан сенин баракаңа тең келбейт дейт. Оюнга алып атат. Ошон үчүн мал багаарын үйгө алтырын дейт. Карчы сөзүн. Баракан чындап эле тың экен окуу жагынан, мал тектүү жерден келиптир, бирок Садыр жанагындай өзү тубаса даанышмандыгы, калыстыгы менен айырмаланат, бирок негедир бала жагынан ошондой экен. Айтып атат, ошону моюнга алып, арданбай айтып атпайбы, үчөө биригип туруп окуу жагынан тең келбейт дейт. Ошон үчүн мал багаарын үйгө алтырын. Балдары мал бакканга эле жарайт деген сөз да. Ким эле кайсыл аким болуш бүгүн бизде ошол сөздү айтылат. Биринчи эле өз балдарын азыр ошол. Бирок эң кызыгы анда эмес. Эң кызыгы мында. Алып барган 7 баланын ичинен мен экөөсүн айтайын. Бирөөсү Абдрахман деген бала. Бирөөсү Чолпонбай деген бала. Ошо балдар окуп билим алып, кийин чоңоюп кызмат кылып, бирөөнөн Жусуп деген бала төрөлөт. Жусуп Абдрахманов. Бирөөнөн Чолпонбайдан небереси Мухар төрөлөт. Шалтакович. Мына ошондой. Демек аккан арыктан суу агат, жол болсо даремет идиректүү деп коелучу, мындай дээринде бар балдарды тандап туруп, ушулардан чыкса ушулар чыгат деп сынчылык эмемне. Ошонусуна карап туруп, ушуларды окутса болот деп жанагы дат баскыс алтындарды терип чыктым деген ошол да. Бул жашоосунда биз көрүп атабыз ушундай мисалдар. Демек бул сынчылык деле мындай кандай десек, тукум куйбу? Атадан балага болбосо дагы кийинки мунга өтүшү мүмкүнбү? Жок, бул жерде Садыр сынчы болуп атат. Ооба, жок, ошол сынчылыктын өзүн сурап атам да. Анткени балдары бул учурда дагы Сартакен учурунда дагы балдарынан мындай тың чыкмалар жок болуп калып атат да, же өзүнүн тарткан сынчылыгы. Эми ар кандай болуп атат. Мисалы Сартакеники чыкпай атат, Садырдыкы чыкпай атат. Бирок Тилекматтыкы чыгып атат. Ушундай да, бирөөнөн чыгат, бирөөнөн чыкпайт. Бул жерде мен ойлойм касиеттин түрүнө эмес. Бул жерде өйдөдөн берилеби балдарына өзүнчө же тукум куйбу дейм да. Касиеттин түрү болот. Тукум куучу касиет болот. Анан ыйгарымдуу деп коет, жеке адамга ыйгарымдуу касиет болот. Ал өзүнчө каралат да, ыйгарымдуу. Анан касиеттин жолу ал өтө татаал, аны азыр мындай, ал өзүнчө узун сабак, аны түшүндүрүш оор. Түшүндүрсө болот, бирок ал өзүнчө убакытты талап кылат. Ушул учурда мисалы кээ бирөөнүкү куйт, мисалы Телекматтыкын касиети куйт тукумун. Садыр менен Сартакеники жок, андай болбой калган. Тилекке каршы. Мойтакеники мисалы куйт. Мисалы ошол эле Чолпонбай Мойтакен урпагы болуп кетет. Чолпонбаев Мухар Шалтаков ошо Мойтакен урпагынан болот бу. Демек, сынчылык эмес, бирок мындай жанагы акелик касиети, дарамети анын балдарын өтө атпайбы. Ошол жагынан бир кызык да, буну дагы изилдеш керек, бул изилдечү нерсе. Эми мисалы мына мен бүгүн даярдап келген эң акыркы мисалым Кыдыр аке. Кыдыр аке бул акелердин эң жашы деп айтылат. Анан бул кишинин да сынчылык касиети болгон экен. Мындай бир кыска эле окуя. Ал кезде бул болуш болгон, бул дагы болуш болуп, анан баягы болуш болгондо баягы аким сыяктуу, анан болуштуктан сырткары кыргыздын баягы салттуу өзүнүн бир бий катары алып каралган бир милдеттери, бир белгилүү убакта, бир айда бирби же белгилүү бир мөөнөттө атайын бир топ жыйын курчу экен. Топ деп койчу экен аны. Жыйын эмес, топ. Анан ошол топто ар кайсы элдин тиричилик маселелери каралчу экен. Чечилбей аткан көйгөй, талаш маселелер чечилчү экен. Анан ошону болуш өзү катышып, анан калыстыгы менен чечип, же жака же бияка деп, же нар жака сотко берчүсүн, же болбосо ошол жерден чеччү экен. Анан ошондой иштер болуп атканда дайыма ушундай чыр-чатак көп болот дейм, болбойбу тиричиликте. Анан элдин маанайы ушундай бир чыр-чатак менен бүтпөш үчүн дайыма ушундай эл шайырларын алып келип, мындай ыргүү, ушундай бир шаң көтөрүү менен бүтүрчү экен. Баягы өзүнчө бир иш араткан да. Анан ошондой бир дайыма топ болчу жыйындын аягында бир жаш жигит дайыма келип, мындай бир эл шайырларынын катарында элдин көңүлүн көтөрүп, ырдап элдин көңүлүн көтөрчү экен. Анан бир күнү ал жигит келип эле, мен бүгүн силерге өнөрүм, башка бир өнөрүм тартуулагым келет деп туруп, анан бир күү черткен экен. Күү черткенде анан бул ким, Кыдыр аке абдан угуп, үңүлө угуп туруп, анан күү бүткөндөн кийин аябай чыгып, элдин анын чыгып, анан бул баланын аты жөнүн сурап, дарамет сурап, анын аягында сөз айтат экен. Балам, сенден шайырлык мындай кесип өнөр болбойт экен. Сенден чоң күүнүн, кара күүнүн атасы чыгат деп. Сен колдон келсе, ушу шайырлыгың токтот. Эл күлдүрүү, элдин көңүлүн көтөрүү сенден эмес, сеники эмес. Сеники күүнүн кара күүнүн атасы болуу сенден бар экен дейт. Сен мындан ары ушу күүчүлүк өнөрүңдү өздөштүр деп насаатын айткан экен. Айткандай, ошондон кийин анан ал киши ошондой чоң кара күүнүн атасы деген атка кону экен. Ал Ыбырай Туманов экен.
Анан Ыбырай Тумановдун бир өзгөчөлүгү, ал өзү олбурлуу, аябай чоң. Колдордун манжалары меникинен 2 келет. Бирок черткен комузу катардагы комуз, кылдары жапжакын. Анан бир манжасы менен басканда кантип ошо 2 кылыч кылды бир баспай, кандай чеберчилик менен черткен, бул таң калыштуу нерсе. Кара күйнүн атасы деп Ыбырай менен ким Карамолдо Орозовду айтып атпайбызбы бүгүнкү чейин. Эң мындай бир элдик кара күйнөрдү черткен деп. Анан ошондой бала кезде жаңыдан биринчи күйнү черткенде ошол күйүсү Боз салкын деген күй экен. Ошол күйүсүнү угуп туруп, Боз салкын эң жөнөкөй күйлөрдүн бири да. Бирок ошону сезип чертим. Анан келечегин айтып койгон экен да, сынчылыгы ушундай экен. Эгер ушунуңду аркаласаң, кара күнүн атасы атанасың, болбосо ашайыр сенден чыкпайт деп коюптур да. Ошондой сынчылык касиет. Эми айта берсек сөз көп, кыскасы кыргызда ошо сынчылык менен олуячылык деген касиет илгертен бери келатат. Манас доорунан бери. Ошо олуялар бар. Мисалы, Манастын арасында жүргөн, катарында эмес, арасында жүргөн адамдардын эң бир көрүнүктүүсү бул Кошойду олуя дейт. Кошой олуячылыгы менен белгилүү болгон дейт. Сынчылары көп болгон ал жерде дагы. Мисалы, андан берки доордо кыргызда мынтип айтат го, манасчысы жок кыргызда доор өткөн эмес дегендей, кыргызда ошол негизи касиет дүйнөсүнө таандык болгон кыргыздын касиеттери бир да доордо касиеттүү адамы жок болгон эмес экен да. Ар бир доордо өзүнүн сынчысы, ар бир доордо өзүнүн олуясы, ар бир доордо өзүнүн манасчысы, ар бир доордо өзүнүн төкмөлөрү, сынчылары, жанагы чечендери менен коштолгон экен. Бул өзү бир чоң биздин байлыгыбыз десек болот да. Кыргыздын бир чоң ырысы да. Башка элде болсо болот, бирок кыргыздагыдай ушундай бир көрүнүктүү, орду мындай бир терең, терең, орду чоң, мааниси терең, ушундай бир жашоого чоң өбөлгө түшчү, ушундай бир касиеттеринин көрүнүктүүлөрү да бул. Манастан баштап ошо олуячылык, сынчылык, төкмөлүк дегендей. Бүгүн биз ошого маани бербей, түшүнбөй, бири-биринен ажырата албай жүрөбүз. Бирок эгер касиеттин көрөнгөсү бар да. Эгерде ошол касиет дүйнөсүн тереңинен изилдеп, түшүнүп, аны багып деген касиет багып деген маанинде, туура маанисинде. Кайра эгер жолубузга түшсөк, мен ойлойм, баягы тарыхта изи калган көрүнүктүү, касиеттүү адамдардан кем эмес ошондой адамдар чыгат бизде. Азыркы учурда деле жоготуп алган жокпуз. Жок. Болгону анын талап шартын билиш керек. Ошол касиетти багуунун өзүнүн аяр талабы бар. Ошону гана билиш керек. Бул абдан жакшы сөз, анткени мен ойлогом да, биз олуячылыкты көз ачыктык деп түшүнүп калган заманда жоготуп алдык го депчи, ушул нерсеничи. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз, агай. Абдан пайдалуу, абдан жакшы нерселерди айтып бердиңиз. Студиябызга келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу угармандар, бүгүнкү кемеңгерди сиздер биздин YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Сиздердин ыңгайлуулугуңуздар үчүн жалпы чыгарылышты жалпысынан 1,5 сааттык уктуруу болуп калды. YouTube каналдан толугу менен уга аласыздар. Ал эми радиодон биз эки бөлүп берүүгө аргасызбыз. Бүгүн бизде студияда конокто Багдөлөт коомдук фондунун жетекчиси, Кыргызстан Мелис Мураталиев болду. Уктурууну мен Айтурган Сатиева алып бардым. Огушканча.